Салам Кыргызстан, Бишкек шаарынан Дубай саламдарды жолдойбуз. Бул иш күнүнүн кечи телеберүүсү, кечтин кезекчиси мен Эркинбек Нурбаев. Биз бул жуманын жыйынтыгын чыгарабыз. Бүгүн аптанын жума күнү. Баарыңыздарды иштерман адамдарды ушул жуманын аякташы менен куттуктайм. Бүгүн кечинде жакындарыңыздын жанында, жан дүйнөңүзгө жакын болгон адамдардын курчоосунда жагымдуу кеч өткөрүңүздөрдү каалайбыз. Албетте жуманын жыйынтыктарын чыгарышы керек. Биз болсо бүгүн бир канча кызыктуу меймандарыбызды чакырып эфирибизди баштаган отурабыз. Анан бизде асалдыкка айланган мына музыкалык паузадан баштайлык. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадам деген сыяктуу Тамга аттуу бир мындай экстраординардуу рэпер ырчы кызыбыздын Майда деген чыгармасынан баштайлы да, андан кийин шашпай берүүбүздү улантабыз. Oturganın aldın bara saz, sogungönün ar berekesiz. Süylөгөнүң асманана, алып жетпегенге ботагыз. Кыймыл аракетиң пон, 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 пон. Кыратар жериң пон, 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 пон. Түгөнөбү сенин пон, 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 пон. Бардыгы эле пон, пон, пон. Намысың кайда, кайда, сөздөрүң майда, майдалана, болобу пайда, пайда сенден де келет. Намысың кайда, 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 намысың кайда. Көздөрүңөр кимге бурула, көздөргө саламың ышкыра. Акыллыксаң менден, күлөсүң мага сен ышкыра. Айтар сөзүң дайым жөн эле, оюң баары дайым ашыгы. Өзгөрөбү сенин турумуң, темеле, темеле, темеле. Кыймыл аракетиң пон, 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 пон. Кыратар жериң пон, 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 пон. Түгөнөбү сенин пон, 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 пон. Бардыгы эле пон, пон. Намысың кайда, кайда, сөздөрүң майда, майдалана, болобу пайда, пайда сенден де келет. Намысың кайда, 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 намысың кайда. Кыймыл аракетиң пон, 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 пон. Кыратар жериң пон, 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 пон. Түгөнөбү сенин пон, 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 пон. Бардыгы эле пон, пон. Намысың кайда, кайда, сөздөрүң майда, майдалана, болобу пайда, пайда сенден де келет. Намысың кайда, 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 намысың кайда. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев.
кечибизди баштайбыз. Дароо биринчи коногубуз менен тааныштыралы. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева. Саламатсызбы? Кутман кечиңиз менен куш келипсиз. Эльвира Жыгапбековна, азыр дароо студияга кирип келдиңиз. Кайдан келатасыз? Сиздин жардамчыңыздан алган маалымат боюнча сиз азыр Саламаттык сактоо министрлигинен чуркап келдиңиз. Ооба, бүгүн аз калдыңыз. Жумушуңуз көп болсо керек. Эми вице-премьер-министр болуп 1 айдан бери дайындалып иштеп жатам да. Ошол 1 айдан бери парламенттеги жумуш менен министрликтин жумушу сөзсүз түрдө аябай чоң, өкмөттүн жумушу айырмаланат да. Анан бул жерден деген такыр кол бошобойт, сөзүн ачыгы. Эми кечирим сурайм, бияка да шашкан бойдон келдим, жетиштим. Буга чейин Саламаттык сактоо министрлигинде биз 10 жылдан бери чечилбеген бир көйгөй боюнча очередной бир совещание өткөрүп, ошол совещаниеде деген отурумда 10 жылдан бери Германиядан келген инвесторлордун аркасы менен салынып баштаган перинатальный центрди, ошол 10 миллиондук проектти парламенттен уже ратификациясын 10 жыл мурда өткөн эле проекттер боюнча иш бүгүнгү күнгө чейин келип, 2 жылдан бери иш козголуп токтолуп калган проект боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатсак, мындай болуп атат да. Ушунчалык биздин мындай аткаминерлер, жоопкерчиликтүү кызматтагы адамдарыбыз буга чейин бир топ проектлердин аркасында иш козголуп, уламдан иш козголуп жатып, аягында министрлерибиз кол койгондон баш тартып калыптыр. Азыр мен ошол боюнча отурум өткөрүп сүйлөшүп жатсам, счетный палата бир заключение бериптир. Ошол проект боюнча уже салынып, ратификациясы парламенттен өткөн, келишимге кол коюлган, салынып, аягына почти жетип калганда, счетный палатанын заключениеси бар экен, бул жерден деген мындай туура эмес депчи. Эл аралык деңгээлде макул болуп, бизде жанагы госзакупки деген билесиздер, ошо мыйзам бар го, ошого дал келбей жатат деп, эл аралык келишимге, парламенттен өткөн келишимге, кийин биякта мурдакы министрлердин бири, Саламаттык сактоо министрлеринин бирөөсү кол коюлган проектини токтоп калып атабыз да. Мага себеп коркуп атышат. Себеп? Эмнеден коркуп атышат? Эмнеден коркуп атат? Мындайда азыркы күндө укук коргоочу мындай эме болуп атат да. АКС, КСБ, прокуратуранын эле заманы болуп калыптыр да. Текшерүүчү органдар келгенде любой проектин алып келсек, любой иш-чараны алып келсек, аянда мамлекеттик кызматта иштегендердин биринин былкысы бирдеме сөзсүз түрдө табылып калып, ушуга чейин иш козголуп атып, ушу бир деңгээлге жетириз, аянда министрлерибиз жок, мен кол кое албайм, эртең мен камалып кетсем кантем деп, мына ушундай деңгээлге жетип калдык. Анан ошол отурумда мен келип айтып атам, эми бул деген чоң перинатальный центр, бул деген 10 жылдан бери келе жаткан, мага хронологиясын мен атайы алып көрсөм, 2008, азыр 2020-жыл болуп калды да. Ошол атайы чет өлкөдөн келген түрк подрядчиктер келип салып атыптыр. Эми иштердин баары токтолуп калып, ортодо деген кыргыз өкмөтү жаман көрүнүп атабыз да биз инвесторлорго. Бул эми 10 жылдан бери башталып, 10 жылдан бери чоюлуп келаткан бир нерсе, эми биз салып бүтөрүгө аягына жетип калганда, 2 жылдан бери салып аткан проекттин аягына жетип калганда, иш козголуп, эмнеге токтоп калды? Эл аралык Германияда жүргөн инвесторлор чалып атышат, бияктагы элчилигибиз чалып атат, бул эмне болуп атат, мамлекет тарабынан биз каржылап бердик, бүтүрбөйсүңөр деген. Эми бул бир эле мындай менин күнүмдүк ишимдин бир эле көрүнүшү да, көйгөйү да. Перинаталдык борбор салынып бүтөп аягына чыгып калып калган жеринде ошол Германиядан келген эң кызыгы ошол да. Сырттан келген каражатка салып берип атса, биз тараптан деген жок, бунусу туура эмес, тигиси туура эмес деп аянда тийишип жатып, аянда токтоп калды проект. Анткени деген бул жерден биздин Саламаттык сактоо министри кол коюп туруп, сырттан келген акчаны оба колдонсун деп ички түрк подрядчик экен, ошо биякта иштебеген, сырттан келген подрядчик экен, салып аткан иностранецтер, ошолорго уруксат берилсин деген кагазга кол коюлуш үчүн, финансирование ачылыш үчүн биздин министрлик тарабынан кол койбой жатышат. Анткени укук коргоо органдарынан келип, эгер кол койсоңор, счетный палатанын заключениеси бар экен, бияңар туура эмес, эртең иш козголсо сизди камайбыз дегенге чейин ачыкка кетиптир да. Ушундай, бул эмне жөнүндө айтат? Бул деген проектлерди биздин госоргандардын ортосунда синхронизация жок деген сөз да. Ошол тууралуу сүйлөшөйүн. Анткени деген проект чоң, ири, эл аралык долбоор башталып жатканда башынан баары текшерилип, башынан БКЧКсын баары карап, счетный палата баардык алдын ала заключение берип туруп, андан кийин чечим чыгаргандан кийин гана ишке ашырылыш керек да. Бизде инвестордун акчасын көрүп алып,
макул деп туруп анан документтерди кийин бүтүргөндүктөн ушундай ызы чуулар чыгып келип атат бир топ проектлерден. ТЭЦти билесиз, ушу бир чоң ири мисал да. Мунун аягында деген дагы бир топ маселелер чыгып атат да. Мен эми ушул договорлордун бир тобун азыр изилдеп, иликтеп карап атам да, эмнеге ызы чуу болуп атат, эмнеге инвесторлор чырылдап Германиядан бери мага чалып башташты да. Сиз вице-премьерсиз, жаңы келген киши мүмкүн ичинен карап көрөбүз, текшерип, бизден эмне кетти деп немистер түшүнбөй атат. Ортодо кеп немистерде эмес, ортодо биздин эмелерде мыйзамдарда болуп атат. Анткени деген мындай экенде госзакупок деген мыйзам билесиздер да. Сырттан келген договор, инвесторлордун келген ошондой проектлерди парламенттен өткөрүп жатканда 2010 жыл мурда парламент ооба ушул сырттан келген донорлордун акчасы болгондуктан алар өз мындай көз карашы менен өзүнүн мындай сырттагы мыйзамдарына шайкеш келтирип колдоно берсин дегенге уруксат бериптир парламент. А ишке акча келгенден кийин, курулуп баштагандан кийин ичинен биздин текшерүүчү органдар келип, жок, булардыкы туура эмес, эми деген биздин мыйзамдын ичине дал келиш керек деп, ошол жактан келишпестик болуп, эми деген иш козголоптур. Сиз мына Элбер Бул бир эле мисал. Элбер жылы сиз мыйзам чыгаруучу бийлик бутагында да иштегенсиз, азыр болсо аткаруучу бийликте иштеп атасыз, жогору сиз айтып кеттиңиз. Өкмөттүн структуралар арасында синхронизация, башкача айтканда мындай удаа иш алып кетүү ишке ашыбай жатат депчи. Анан сиз эки тармакта иштегенден кийин ушул дарттын дабаасын эмнеде көрүп атасыз? Бизде мындай экен да, эки министр бири менен мамилеси начарыраак болсо, эки ведомство катышпайт экен да. Мен азыр деген республикалык коронавируска каршы күрөшүү штабтын жетекчисимин. Мына бир айдан бери ушу вице-премьер катары парламенттен дайындалып келгенден кийин өкмөткө бир айдан бери ушул коронавируска каршы штабты жетектеп мен таң калганым. Мисалы, буга чейинки мага чейин ол штабтын отурумдар өтөт да. Мен келгенде бир күндө бир жолу өтчү да. Азыр эми бир жумада эки жолуга чейин мындай азыраак болуп калды. Бирок биз чечим чыгаруучу, анан чечим мындай чечим штабта деген отурумдарда бүт чечимдин баары өйдө жакта, бизде региондор, аймактагы децентрализация жок болгондуктан бүт чечимдердин баары өйдө жактан Бишкектен келет деп региондорубуз карап да көнүп калышкан да. Бул эми каржы маселеси сөзсүз түрдө ал жерде турат. Бирок мен штабты жетектегенден кийин 7 областтын жетекчилерин чогултуп айттым. Мына 1 декабрдан баштап өзүңөрдүн аймагыңарда өзүңөр чечесиздер. Кайсы ишкананы ачып жабуу, бирок экономиканы толук ачалы. Мамлекет биринчи толкунда жардам бере албай калды. Эми биз толук ачып, бирок деген саламаттык сактоо деңгээлинде ооруканаларды күчөтөлү. Биздин докторлорубуздун даярдыгын күчөтөлү, дары-дармектердин санын, сапатын ошол жагынан карап биз мамлекет катары өкмөт саламаттык сактоо ушул талаадагы иштерибизди күчөтөлү деп ошондой чечимге келдик. Бул 1 декабрдан баштап ар бир область өзүнүн эпид кырдаалына, бул санэпидем менен сүйлөшүп, эпид кырдаалына жараша иш-чаралар жүргүзөт да. Бул жерде мен бир айтып кете турган нерсе, 30 жылдан бери биздин мамлекетте алдын ала башкаруу деп биз местный самоуправлениеде бөлгөнүбүз менен бийликти бербей жатабыз да. Анткени ошол жактан эл өзү мэрлерин тандаш керек, эл өзү айыл өкмөттөрүн тандаш керек. Эл өзү айылдык кеңештерди тандаганы менен, бирок айыл өкмөтүн эл тандабайт да. Ошол жакта 10-20 чакты айыл кеңештин депутаттары өзү ара чечип коюп, аякта да ызы чуу көп болуп атат. Анан ошондой алдын ала өзүн башкаруу бийлик системасын куруп баштагандан кийин каржы маселеси да децентрализация да болуш керек да. Аларга толугу менен укук берилиш керек. Андайга жете элекпиз, анан баардыгы эле Бишкекте камтылып калып, анан Бишкекте министрликтердин ортосунда дагы мына мен айтып кеткендей бир чоң ири долбоорду эң жогорку парламенттен талкуулагандан кийин суроолор болбош керек. Же парламентке чейин бул маселе деген ар бир ведомство менен талкууланып чыгыш керек. Бүгүнкү күндө мен парламентте мисалы 5 жыл иштеп кеттим. Бизге келген мыйзамдар расмий түрдө өкмөттөн ар бир ведомстводан любой чыккан мыйзам лист согласования берилет да. Анан мен байкашымча кээ бир жетекчилер ошол лист согласованияны толугу менен окубайт. Кээ бир жетекчилер окуйт. Анан парламентке келгенден кийин ошо парламенттен деле депутаттар ошол маселени талкуулайт да. Бирок ага чейинки өкмөт тарабынан бизден кылынып аткан жумушка эми өзүмдү өзүм сындаган эмес, бирок деген ар бир мыйзамды деген ошол бүт
саламаттык сактоо системасына тиешелүү болсо, ошол саламаттык сактоо системасында кайсы деңгээлге, кимге таасир эте турган мыйзам болсо, ошол жетекчилердин баардыгы катышыш керек да. Жөн гана министр эмес, бүт ошол жактан ичинен бүт талкууланып, баардыгы аралашып, баардыгы билиш керек. Андан кийин башка ведомстволордун ортосунда эмнеге мындай синхронизация жок деген мен ойлойм, бул кандайдыр бир деңгээлде бизде деген үстү жактан бир буйрук келип ошентип көнүп калганбыз да. Талкуулар жок. Аягында эл нааразы болуп атат, биздин иштерибиз жакшы жасалбай жатат. Мисалы менин приемда 3-күнү деген саат 4-төн баштап биз жарандарды кабыл алабыз да. Мен ошол нерсени эле байкайм да. Мага жок дегенде бир күндө 20-30 кишиден жазылат да. Биринчи келгенде 70 кишиге чейин келип жатчу. Ошондо кабыл алып баштаганда бир нерсеге таң калдым. Алыскы айылдардын айыл деңгээлинде чечиле турган маселе менен вице-премьерге келип атышат. Бизге квартира бер, там нарындан жер бер деп, ошол маселенин баарын региондордо чечилиш керек да. Ошо биздин аймактардагы жетекчилерибиз өзүнүн жасай турган жумушун кол алында иштеп жаткан адамдар ошол жакта жергиликтүү эл менен байланыш жок экен дегенде көп нерселер чыгып атат. Бул да бир чоң мындай мисал көйгөй болуп атат да. Элде жалпы мындай кабар жок эмес, эл дагы мындай вице-премьер сурабал кеби болду дегенден кийин экономика маселеси менен деле келет, суу маселеси менен да келип атат. Бирок негизи менин жумушум бул тиги социалдык маселелерде, социалдык блок. Бирок жалпы мындай калың катмар элдин арасына деген бүт эле сен вице-премьер болдуң, мына чечип бер деп кайрылышат да. Каттардын көбүндө деле мындай мага тиешеси жок каттар келип атат. Бирок биздин жарандарда мен ошону түшүндүрүп, жооп берип атканда ошол ведомстволорго жөнөтүп, же кээ бирлерде ошол адамга жараныбызга чалып, бул мага тиешеси эмес, бирок мен муну биякка жөнөтөйүн деп, полномочиялар биякта болот деп мен ошентип жооп берип атам. Бирок негизги биздин эл арасында ошол юридикалык жактан мындай билимдерин жогорулатыш керек деп ойлойм да. Элге да түшүндүрмө жолдору мэрлер, айыл өкмөттөр, депутаттар, жергиликтүү кеңештин депутаттары, айыл башчылары, акимчиликтер, губернаторлор, постпредставлар, бияка келгенде депутаттар деле ачык, айкын мындай эл менен бийликтин ортосуна дистанцияны кыскартыш керек. Ошол нерседен көп суроолор чыгып атат. Анткени эл деген көп нерселерди мисалы маалымат жетпегендиктен мүмкүн кабарлар деле жок да. Элдер Жырыкбина, сиз социалдык блокту жетектеп атпайсызбы? Саламаттык сактоо, билим берүү, спорт, маданият ичине кирет. Анан сиз иштеп аткан ушу бир айдын ичинде сиз күнүгө бир канча чечим чыгарасыз. Бир канча чечимдер кол коесуз, жөнөтөсүз, жумуш кайнап аткан учуру мен түшүнүп атам. Ошол сиз чыгарып аткан чечимдердин канча пайызы таза мындай саясий чечимдер? Же болбосо эгер сиздин баягы иштеп аткан блокко тиешеси жок болсо, сиз менен жанаша иштеп аткан вице-премьерликтердин канчасы мындай саясатка келип такалат да? Ошол кызыктуу болот бизге. Эми саясатка, мисалы бул мен жанакы айтып кеткем, мына проект неме боюнча, перинатальный центрлер боюнча бул азыр саясий чечим болуш керек да. Мен тарабынан бул саясий чечим. Мен ошол жакта счетный палатаны чакыртып, укук коргоо органдарын чакыртып айттым. Эми ар бир 5-10 жылы бийлик алмаша берип, ушинтип келген жетекчи мурдакыга чейин саламаттык сактоо жетекчисине иш козгоп отура берсек, аягында биз система кыйрап жатат да, биз иштебей жатабыз. Бул жерден бир стандарттар болуш керек. Ким гана иштебесин, ким гана жетекчиликке келбесин, ага көз каранды болбош керек система. Система өзүндөй преемственность кото улантып кете бериш керек, мамлекет иштей бериш керек. Ошол чечимдер көп. Менде азыр көп эмес, анткени менде саясий тармакта деген, социалдык тармакта мындай көп ага көз каранды болбойт. Мен ойлойм, бул чечимдер негизи премьер-министрдин кол алында болот. Бул деген азыркы учурда Артем Эдуардович Новиковдун суроолорунда болуш керек. Менде негизги деген саясат дегенде мурда мисалы шайлоонун астында бизге деген шайлоого аралашкыла деп айтчу. Мына азыр мен бир айдан бери вице-премьер болуп иштеп жатам. Мисалы билим берүү министри менен сүйлөшүп жатабыз да. Жаңы келген министрибиз ал айтып атат, мына саясатка мугалимдерди аралаштырбагыла. Мен ага чалып атыр, жок, сен аралаштырыш керексиң, мына шайлоо келатат деп. Мисалы мага да эч ким чалбайт. Мен да ал киши менен отуруп алып туруп сүйлөшпөйм ал деңгээлдечи.
ошондой мен ойлойм азыркы учурда бүгүнкү күндө же кырдаал ошондойбу же саясий эрк башкача болуп калдыбы, өзгөрүп кетти да, мындай биз тараптан ошондой күч мурдагыдай буга чейинкидей билесиз, сентябрда шайлоону сиз жакшы билесиздер. Ошондой учур болбойт, азыркы учурда андай эмес да. То есть саясат менен биздин жумуш мындай бөлүнүп кетип атат. Мен өзүмдүн социалдык тармактагы маселелер менен бир айдан бери алек болуп атам да. Элбек жылкы биздин программа мындай көңүл ачуучу программа эмес. Ошондуктан биз азыр бирибиздин баягы мындай өзгөчө элдин көңүлүн жубатып, мындай бир кыргызда бир сөз бар да, өлүмдү ооруну жашырсаң өлүм ашкере депчи. Жагынам деппи? Өкмөттүн негизги маселеси бул эң негизги приоритети бул экономика. Учурда кыргыз экономикасынын мындай жалпы акыбалын бир мындай өзүңүз диагноз катары айтып көрсөңүз, сиз буга чейин көп жылдар бою анан укумдан тукумга келаткан баягы ишкерлердин үй бүлөсүнсүз, экономиканын ички тышкы багытын жакшы түшүнөсүз, акча кантип айланат, каякта конот, кандай бөлүштүрөт, аны да жакшы билесиз. 2021 жыл Кыргызстан үчүн кандай жыл болот? 2021 жылды талкуулагандан мурда биз 2020 жылды айтып кетиш керекпиз да. Ошондо 2020 жылы дүйнө жүзүндө азыркы учурда пандемия учуру болуп атат, экинчи толкуну болуп атат. Муну эч кимибиз алдын ала айта алган эмес, билген да эмес, күткөн да эмес. Пандемия деген ушунчалык аябай чоң мындай экономикабызга чоң залакас тийип сокку болду. Экономика эмес, жалпы бүт эле тармактарда ызычуу болуп кетти. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө деген 2 эсе жакырчылык 2 эсе көбөйөт деген маалымат келип атат. Биздин мамлекетте бүгүнкү күндө эң негизгиси социалдык төлөмдөрдү көбөйтпөсөк дагы жок дегенде ошол деңгээлде сактап келүүгө мындай өкмөттүн милдети. Ошондуктан мына кечээ эле парламентке барганда бюджетти тактап жатканда, ошол бюджетти депутаттар карап жатканда депутаттарыбыз да көтөрдү. Башкасынан мурда да социалдык төлөмдөрдүн баардыгы өз убагында орду менен төлөнүш керек. Экономияны башка жерден үнөмдөйм десеңиздер да, бирок социалдык маселеге киргенде депутаттар дагы, өкмөт дагы билипте, биз да түшүнүп жатабыз да. Бул бир жагы. Анан унутпаңыздар, коронавирус мамлекетибизге март айынан бери келгенден баштап, карантинге биз марттын аягында жабылып калдык, 23-24-төрүндө жабылгандан баштап. Ошол карантинге эмнеге мамлекет жабылат? Мамлекет карантинге жапканда экономика жагынан дагы компенсациялар болот деген сөз. Жалпы эл даярдан өкмөт тарабынан дагы мындай процесс дайындоо экономиканы жашоону кийинки карантинден кийин чыкканга ооруканаларды даярдайбыз деген мындай бир милдет менен жасалат да ошо карантиндер. Бирок карантинге өкүнүчтүү жагы карантинге жабылгандан кийин мамлекет тараптан толугу менен бизнеске дагы шарт түзө албай койдук. Эми өкмөт мүчөсү катары мен да муну далилдеп кетем. Жардам да болгон жок. Болгон жардам толугу баардыгына жеткен жок. Анан экономика жактан ишкерлерибиздин ачуусу ошол жактан болуп атат. Бизди бекиткенден кийин же кредиттерди бербесеңиздер, же мамлекет тарабынан экономика жардам бербесеңиздер, анда бизди ачкыла деген талаптар келгендиктен мен өзүмө жоопкерчиликти алып 1 декабрдан баштап толугу менен буга чейин 17 марттан баштап болгон чектөөлөрдүн баарын алып, бирок бул эми штабтын чечими болду. Штабтан региондорго эми ар бир аймак өз эпид кырдаалга жараша өз көз карашыңар менен докторлор менен такташып туруп мектептерди ачасыздар. Анан экономиканы дагы өзүңөрдүн эпидемиологиялык кырдаалга жараша чектөөлөрдү көбөйтөсүңөр же азайтасыңар. Негиз деп айткан мен негизи бүт тармак ачылды. Анткени экономикалык абал мындан ары да карантинге кээ бир биздин жарандарыбыз карантинге жабылгыла, штрафтарды киргизгиле деп атат. Бирок мамлекет тараптан жардам бере албай жатса, кайсы штрафтар? Мен буга каршы болуп, анан өкмөттүн калган вице-премьерлер менен да талкуулап, алар деле экономиканы приоритеткен Новиков деле Артем Эдуардович азыркы премьер-министрдин милдетин аткаруучу, ал деле макул болду. Биз чектей албайбыз, анткени бизден бюджеттин 35 миллиард дефицитибиз бар. 2021 жылы бир четинен оба, кырдаал,
жеңил болбойт. Анткенде буга биз баардыгыбыз моралдык деле даяр болуп калдык окшойт. Ошондуктан чектөөлөрдүн баары алынды. Бирок ошону менен бирге мамлекет жоопкерчиликти элибиз алат, ишкерлерибиз алат деген чоң ишеним менен биз чектөөлөрдү алып койдук. Эртеси күнү сыртта жүргөндө жарандарыбыздын ар бирөөсүн эми элдин кайрылуулары келип атат да. Штрафтарды киргизгиле, масканы милдеттүү түрдө кийсин деп. Бирок эми торговый центрлерде ошондой эме менен ошону эске алуу менен ачтык да. Бирок ачканда деле торговый центрдин ичинде ишкерлер, кызматкерлери жакшы эле текшерип атышат. Анан ошол текшерүүчү посттон немеден өткөндөн кийин элибиз кайра чечип коюп атат да. Эң чоң көйгөй бул мындай жыштык жерде, мисалы экөөсүнүн ортосуна дистанция болуп атат, кийбей эле койсолук масканы. Бирок кыска мындай дистанцияда сөзсүз түрдө киет деген ишеним менен биз экономикабызга колдоо көрсөтүү үчүн жанакы чектөөлөрдүн баарын алып койгонбуз. Бүгүнкү күндө эми прогноздорду алдын ала мен бере албайм. Бирок мен ойлойм, өзүбүз тарабыбыздан биз эми жок дегенде жанакындай салыктарды азайтабыз деген мындай маселе көтөрүлүп атат. Социалдык фонд төлөмдөрүн кыскартсакпы деген маселени көтөрүп атабыз өз арабызда өкмөт тарабынан. Анан сырттан донорлордун колун кечке карап отурганыбыз менен дагы бир чоң көйгөйдү эске салып кетиш керек. Бизде чет өлкөдө сырттан алынган кредиттердин, карыздардын кайра төлөп берүү мөөнөтү келип калды. Абдан оор, кыйын убакытта азыркы өкмөттүн бийлиги ушундай туш келип атабыз да. Элдин оозундагы эң эле көп баягы эл оозунда, эл арасында айланган эки эле маселе бар. Бул саясий маселелер өтө орчундуу өкмөт деңгээлинде. Бул Кытай Эл Республикасынын алдындагы карыз жана экинчи суроосу менен кийин узатайын. Ушул боюнча мына сизден сурап койсок туура болот го деп атам. 2021 жылдан баштап кандай төлөмдөрдү талап кылып атышат? Коңшулаш мамлекет кандай ресурстардан изденип жатат бул акчалар? Эми карыз берген мамлекет сөзсүз түрдө бир шарт менен берген да. Ошол шарттын убактысы келип калгандыктан ошол карыздарды кайра төлөп бериңиздер деген сөзсүз түрдө бул шарт көтөрүлөт да. Анткени ошол келишимге биз кол койгонбуз, биз макул болгонбуз. Алдын ала пандемия келеби, келбейби, аны Кытай да билген эмес, биз да билген эмеспиз. Бирок бүгүнкү күндө ошол Кытай мамлекетинин жетекчилигине биздин мамлекет жетекчилерибиз, парламент деле мен ойлойм муну түшүнүп жатат. Биз кайрылып жатабыз. Ушул биздин кырдаалды туура түшүнүп, төлөй турган мөөнөтүн кичине жылдыртып, жокко чыгара албайбыз. Бирок жылдыртып, бизге дагы экономик пандемиядан кийин биз өзүбүздүн эсибизге келип алалы деген сөз болуп атат, эми ачык сүйлөшсөк. Анткени экономикада төлөмдөр, бажы кызматына төлөмдөр абдан кескин түрдө түшүп кетти. Анткени чек аралар жабык. Кытай менен бул ишкерлердин билесиздер эң чоң көйгөй Кытай чек арасы жабык болуп атат. Орус Федерациясы менен Кыргызстан ортосундагы аба каттамы жазынан бери кыскартылып келип, бир жумада 3 жолу эле учуп атат. Кечээ эле көбөйтөбүз деп атышат, бирок ал жерде деле Орус Федерациясынын өзүндө пандемия жүрүп жаткандыктан алар чектөөлөрдү киргизип толук ача элек границаларыбызды. Казакстан менен билип жатасыздар, ортодо деген бизде ПЦРдин анализдери менен груздарыбыз кирип чыгып жатат, бирок ал жерде деле көйгөйлөр көп болот. Биз тараптан биз толугу менен чек араларыбызды ачабыз деген бир ниет менен иштеп жатабыз да. Баардык чектөөлөрдү алып атабыз. Эми жоопкерчиликти ошентип мамлекет штрафтарды салбайбыз, чек арабызды ачып атабыз, экономиканын чектөөлөрүн баарын алып атабыз деген мамлекеттин сунушу, эми мамлекет аргасыз баргандыктан эми элибиздин кырдаалын, ишкерлерибиздин кырдаалын түшүнүп, бирок өз убагында биз жарандарыбыз ошол жоопкерчиликти, ушундай биздин кадамдарыбызды туура түшүнүп, өзү да биз менен мамлекет менен жоопкерчиликти деген бөлүшөт деген ишенимибиз азырынча акталбай жатат да. Түшүнүктүү. Коом жана өкмөттүн аракеттери, Сурабалдиева Элвира айымдын келе жаткан алдыдагы ишмердүүлүктүн алек болот. Кыргыз Республикасынын вице-премьери менен бул маектеп улантабыз. Сиз биякта болуп туруңуз. Биз болсо арадан Имарат Прогресс курулуш компаниясын жарнамалап кетели. Дал ушул курулуш компания учурда бир канча бышык, анык жана сапаттуу үйлөр куруп жатат. Эгер сиз ушул жылдын декабрь айына чейин Имарат Прогресс курулуш компаниясынан батир ала турган болсоңуздар, анда iPhone 12 Pro, iPad Pro сыяктуу жакшы техникага ээ болосуздар. Кайсыны тандайсыңар өзүңөрдүн эркиңер. Азыр бизде жарнамалык блок, андан кийин маектеп улантабыз.
Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эльвира Суралдиевадан болгон маекти улантабыз. Биринчиден дагы бир жолу келип бергениңизге чоң рахмат. Сиздин графигиңиз абдан азыр толуп турат. Көп иштеп атасыз. Мен түшүнгөнүм боюнча канча сааттан иштеп атасыз? Сиздин иш күнүңүз? Биринчи келгенде эртең менен анда деген мурдакы премьер-министр, буга чейинки премьер-министр эми Новиковго чейинки иштеп кеткен. Эртең менен 7-де жумушун баштачу. И биз эртең менен 7-ге жумушка келип калчубуз. Анткени деген иш-чаралар көп. Андан кийин күндүз жолугушуулардан баштап абдан көп документ оборот абдан чоң да өкмөттө. Ошол биринчи 3 жумадай үйгө деген саат 12-ден эрте келчү эмесмин. Азыр эми бир 8, 9, 10 келип калабыз да. Бирок буга чейин бир айдан бери үйгө саат 6-га келе элекмин да. Анан баягы 8 жакында эле кечээ мурда күнү үйгө 8-ге барып калсам, жакындарым аябай таң калышып, эмне болду, жумуш жокпу депчи. Эми бияктын графиги мен гана эмес, жалпы өкмөттүн графиги ошондой экен, ушунчалык ненормированный рабочий график. Эртең менен 8-де жумушка келишип, өкмөттө иштегендер, өзгөчө аппараттын ичинде иштегендер кечки саат 9-10го чейин суббота күнү да иштеген күндөр да көп да. Анткени мамлекеттеги бүт болуп жаткан мындай иш-чаралардын баары өкмөттүн аппараты аркылуу өтөт. Ошондо өкмөттүн ичинде ошол өкмөттүн имаратындагы элдердин баары эртең менен 9-га келип 5-те кеткен учурлар бирөөсүнө мен билбейм да. Плотный амал. Сиз буга чейин шайлоого партия аркылуу аттангансыз, анан окуялар болду, октябрдын баарыбыз билебиз. Сиз кандай окуяларды баштан кечирдиңиз билебиз, сиздин чечимиңизди дагы билебиз. Анан мындай суроо жаралып атат да, сиз өкмөттө буга чейинки жылдары бир кыска мөөнөт иштегенсиз, мен билгенден 2 жылдай, бир 15 жыл мурда буга. 15 жыл мурда кыска мөөнөттө иштегенсиз. Ошол эле имарат, ошол эле адамдар, ошол эле система, баягы эле көйгөйлөр да, сиз айтып аткан. Кол коюлгандан да коруп калышты депчи. Маселе эмнеде болот? Элбер жырыктын 15 жыл өттү. Сиз бир мындай айырмасын сезип атасыз десем, сиз албетте ар кандай баягы фонтандап айтышыңыз мүмкүн. Бирок жалпысынан караганда кадр маселесинде. Кадр маселеси. Сөзсүз түрдө. Аппараттын саны мындай көбүртүлгөнбү? Сиз ошого кошуласызбы? Мисалы, бир эле менин кол алдымдагы социалдык отдел бар жана билим берүү отдели, экөө мага баш ийишет. Ошол мен көзөмөл мен колумдун астында иштеген ошол отделде 5-5тен адам, бир 10 чакты адам иштейт да. Эми элестетиңиз, биз анализдеп көрсөк 10 киши эки отделде. Башка отделдерде бир жылда 10 000 кат келсе, ошол именно менин кол алдымдагы отделге 10 эсе көп кат келет экен. Анан бир отделде 5 киши эле. Элестетиңиз, ушунчалык обороту чоң. Анан жарандарыбыздын дагы, мен буга чейин айтып кетпедимби? Райондук, айыл өкмөттүк, айыл деңгээлинде чечиле турган маселе менен бүт өкмөткө кайрылышат экен. Анан биз кайра ошол ненужная бумажная переписка болуп калат. Биз кайра ошол тиги ар бирөөсүнө жооп беребиз. Кайра ошонун баары деген региондорго жөнөтүлөт да. Анан мен ошол жактан айтып кеткеним, кадр маселеси эмнеге? Региондордо айыл өкмөткө жетекчини тандап жатканда, биздин айылдык депутаттык кеңештин депутаттары эмнеге мындай татыктуу адамдар келиш керек, айыл деңгээлинен баштап келиш керек. Анткени ошол деңгээлде чечиле турган маселелер ошакта чечилсе, өкмөткө чейин бир топ мындай көйгөйлөр азаймак. Андан кийин райондук деңгээл, андан кийин областтык деңгээлде көп маселелер чечилсе, Бишкекке чейин мындай мен ойлойм, мындай бизде эффективдүүрөөк, ошол үнөмдөлгөн убакыттагы эми каражаттагы элдин мындай ишмердүүлүгү болуп атпайбы, человека часы рабочий неме убакыт болуп атпайбы, ошондой үнөмдөлүп КПД. Бир топ КПД деп порчасын айтабыз, бир топ нерселер үнөмдөлмөк да. Мен ойлойм, бул эми 30 жылдан бери бул система мындай бир калыпка келе албай жаткандыгында себептери көп болуш керек. Буну эми аналитиктер айтат болуш керек. Бирок бизде деген адам кетсе, анан жаңы адам келсе, жаңыдан кадрлар алмашылат, институциональный память жок. Бул бир жагы. Анан жаңы адам келсе, ошонун мүнөзүнө жараша иш чыгат да. Аппараттын жетекчиси жаңы келсе, отделде буга чейин 10 жыл иштеген адамдар отурса, жок, сен мага жакпайсың, мен революция кылдым, баарыңар кеткиле деген көз караш туура эмес менимче. Буга чейин иштеген адамдардын профессионалдуу болсо, анан коррупционер эмес деген дагы бир мындай элге пайдасы тийген, өзүнүн жумушун билген адамдар болсо, иши улантып кетиш керек.
Эми азыр биз көрүп жатпайбызбы, 3 революциядан бери ошондой да көз караш көп болуп атат. Анан макул жаңы жетекчилер келди. Бирок эгер анын дагы кагаз жазганын билбеген жетекчи болсо, аны менен мисалы мага иштөө кыйын болуп атат. Мен жумуш процессине байкап жатам. Ошондой учурлар да көп болуп атат да. Эльвира Жиргиновна, сиз бир канча жолу борбордон ылдый көздөй эмес, ылдыйдан борборго бийлик агып келсе, бийлик чыныгы баягы элдик болсо деп атасыз да. Анан ушундай бир ошол эле максат менен баягындай элдик курултай маселеси дагы көтөрүлүп атат. Сиздин ушул курултайга болгон көз карашыңыз кандай? Себеп дегенде сиз айтып аткан окуя деле ошол жөнүндө болуп атат да. Ошол айылда бийлик элде болсо, эл өзүнүкүн билет, ар бирөөсүнүн ашматын, эшматын билет, тааныйт, кимдин баласы, ким кандай иштейт. Анан ошолор жөнөйт, шаарды көздөй келет, 2-3 күн отурум кылат, анан эртең күнү өкмөткө болгон өзүнүн сунуштарын киргизет экен деп угуп атабыз да. 5 октябрда сиз да ошол окуяларды билесиз. 5 октябрда окуялар эмнеге мындай ошол окуяларга эмне себепкер болуп келди деп суроолор берилсе, биринчиден ооба шайлоонун ушунчалык одоно мыйзам бузуу менен өткөн шайлоолор болду деп баарыбыз мойнубузга алабыз. Анда мен катышып жүрдүм, сиз аны да жакшы билесиз. Андан кийин 5 октябрга себепкер эмне болду? Кабинеттин ичинде отурган аткаминерлер кагаз менен алек болуп, реалдуу турмушта элибиз эмнеде айланып жүргөнүн билбей калышкан учур болду да. Анан азыркы учурга чейин ошол өкмөт аппаратында мен көргөн кишилер таң калат да. Эмнеге революция болду? Анан мен да жаман көргөндөр деле көп да. Парламент ичинде деле күнөөлөп жаткан депутаттарды көрдүңүздөр да. Эмнеде бул суроолор чыгып атат? Эмнеден чыгып атат? Анткени бул адамдар кабинеттен чыныгы реалдык сыртта жүргөн адамдарыбыздын жашоосу менен мындай байланышта болбой калгандыктан. Эмнеге ошол адамдар миңдеп аянтка чыкты? Кеп бир гана шайлоодо эмес. Кеп пандемия учурунда мамлекет бизди таштап кетти деген ой пикир. Кеп деген ушунча айылдан чыгып алып мен же жумуш, же билим ала албайм, же жумуш таба албайм, же үй бүлөмдү бага албайм деген ачуусу келген элдерибиздин миңдеп 20 миң жарандарыбыз аянтка чыкты да. Ортосунда айылдык гана балдар эмес, шаардын ичинде биздин шаардыктар деле чыкты да. Шаардыктар эмнеге чыкты десек, акыйкат жок болуп калды деген сөз да. Бул жерден кадрда маселеси, мен айтып кеткен ошо региондордон, өкмөттөн келген суроолор көп болуп атты. Бул жерден деген сиз курултайды сурагансыз. Курултайды эми бул белгилеп кете тургандай Жапаров Садыр Нуркожоевдун ой пикирин өзүнчө мындай коюп койсок, элдин оозунда болгон сөздөрдү эми мен революция күндөрдө ошакта жүрдүм. Жалпы азыр деле жумушум боюнча бир топ жарандар келип, мен да сыртка чыгып атам, эл менен мындай маектешип атканда, эл мындай дейт да: бийлик бизге отчет бербей калдыңар дейт. Бийлик бизге эмне кылган жөнүңөрдү отчет депутаттар да бербейсиңер деп, ал кезде мен депутат болчумун. Андан кийин өкмөттө бербейсиңер деп, жада калса бизге президенттер да отчет берсин деп. Мыйзам жагынан караганда сөзсүз түрдө мен түшүнөм. Азыр митингтерге каршы чыгып аткан эл да түшүнүп атам. Биздин шаардан көп мындай юристтерибиз да чыгып атат. Конституция жазылды, бул маселени эми өкмөттүн өкүлү катары мен саясатты талкуулабайм деп өзүмө бир айдан бери чечим берип унчукпай жүрөм. Бирок сиз суроону берип аткандан кийин жооп бере эле да. Реалдык кагаз кабинеттин ичиндеги турмуш менен мындай ошол турмуш менен реалдык сырттагы, айылдагы, аймактагы турмушта көз караштар дал келбей калды. Негизи дүйнө жүзүндө деген өкмөттүн аппараттын ичинде болгон менин ар бир кыймыл аракетим ошол айылдагы, ошол региондогу жашаган жарандардын күнүмдүк жашоосуна таасир этиш керек да. Ошактагы турган биздин жарандарыбыз 5 жылдан бери эмнеге ушунчалык парламенттин аброю кескин түрдө түшүп кетти? Анткени парламентте биз кабыл алган чечимдер, биз сүйлөп жаткан көйгөйлөр, телевизор, камера күйгөндө баардыгыбыз эле эл деп кыйкырып калганыбыз менен, мен эми буга чейин коллегаларым жөнүндө эмес, жалпы депутаттарды айтып атам да, бирок чыныгы турмушта эл ошонун пайдасын көрбөй жатпайбы? Эл дегениңер менен кана менин турмушум өзгөрбөй жатат деп. Ошондой экен да, элиталар деп мындай белгиленген башкаруучулар ошол элитаны шайлап алган региондогу, аймактагы биздин жарандарыбыздын талабына дал келбей калган учурлар болуп кеткендиктен да. Анан курултай, мен ойлойм, эми элибиз деген кеп деген
не в самом названии болот атат да. Кеп деген бизге бийлик отчет бериле деп атат да. Эмне кылдыңар? Бизлерди эмнеге шайлап атабыз? Эмнеге акча алып атасыңар? Ошол акчаны эмне кылып атасыңар? Эмнеге министр болуп 1 жылдан кийин килтеген 3 этаж имараттар салып атасыңар? Чоң кымбат машиналарды алып атасыңар? Кечээ эле эч ким сени тааныбаса 1 жылдан кийин таможняда иштеп байып кетип атасың деген суроого жооп болуп атат да. Анда бизге отчет бериле. Каржы каяка кетип атат? Мына мен келгенден бери 1 айдан бери бир топ мен эми социалдык тармактарда активдүү жүргөн жаранмын да. Парламентте жүргөндө эле ошондой болчумун. 1 жылдан бери пандемия учурунда элге маалымат болуп калды. 700 миллион доллар пандемия менен күрөшкө жардам келген да. Ошол жардамдын отчетун бериле дейт да. Мына 1 айдан бери мен ошо парламент имаратынан чыгып, өкмөткө дайындалып келгенден бери 1 айдан бери Саламаттык сактоо министрлигинин ичинен пандемия учурунда келген гумпомощтун кагаздарын, отчетторун ала албай жатам. Мен вице-премьер-министрмин. Бул эмне жөнүндө айтат? Биздин жалпы системабызда хаос болуп кеткен деген. Системдүү иш жүрбөй жатканды. Ошол нерселердин баарынын натыйжасында элдин ачуусу келип атат да. Мен сен эртең менен 7-ден 12-ге чейин мен өкмөттө отур дегеним жок да. Сен мага натыйжаны көргөз деп, эл мындай ыкчам түрдө көргөз деп атат да. Ошондуктан мен ойлойм, ачуусу келгендиктен ошол бийликке келген 30 жылдан бери бизди жыргатпадыңар деген сөздүн аягында анда ар бир турганыңарда отчет бериле деген сөз болуп атат да. Эл ошого ишенип атат да. Эгер тиги эме болсо, курултай болсо, анда 1 жылда 1 жолу жок дегенде барып биздин астыбызда чыгып жооп бересиңер деп. А так президенттер 5 жыл, 10 жыл отурганы менен отчет бербей келишет. 5 жыл мурун кирди, ошо 5 жыл. Ооба, депутаттар деле депутаттыкка барганда ушунчалык көп нерселерди үмүт кылып, мен жашооңорду өзгөртөм деп райондордо, айылдарда мындай обещаниялар берип, 5 жылга жоголуп кетишет. Парламентте үндөрү да чыкпаган депутаттардын ачуусун билесиздер деп, элдин ачуусунун натыйжасына келген сөздөр. Бул мени жакшыбы, жаманбы деп мен эми өкмөт мүчөсү катары сындагым келбейт. Мен эми саясатчы эмесмин, парламентте жүргөндө статус башкача болчу. Азыр мен парламенттин өкүлү эмесмин, бирок мен күнүндө эми мындай жазган кагаздар менен соц тармактарга жазган маселелердин натыйжасына көргөн көз карашым ошондой болот да. Элдин мындай талабы ошондой болот да. Бизге отчет бериле деп атат да. Эмне кылып жатасыздар? Түшүнүктүү. Элбер Жылкын, сиз азыр айтып кеттиңиз, мен парламентте эмесмин, мен саясий статусум дээрлик жок. Башкача. Ишмердүүлүк статуска өттүм, иштеп атам. Аткаруучу бийликте. Аткаруучу бийликтемин депчи. Анан бул чечимиңизди эмнеден улам кабыл алдыңыз? Себеп дегенде саясат айдыңында, саясат талаасында жүрүп, сиз сыяктуу аянтта, андан кийин ар кайсы жерде чыгып, айтып, сүйлөп, көйгөйдү көтөрүп, кайсы бир саясий тирешүүнүн натыйжасында деле ишиңизди улантсаңыз болмокто. Эмне үчүн өкмөттү тандадыңыз? Сурайын. Ошол убакытта октябрдын аягында эл коомдо деген, эми мен ошол убакытта өзүмдүн маанайымды айтып эстеп кетсем, коомдо деген 5 жыл отурдуңар, анан парламентке болгон көз караш, анан мен дагы ошол кезде депутаттар менен болгон эме тирештерди көрүп калдыңыздар, учурларды көрүп калдыңыздар. Ошол убакытта дагы мен шайлоодон кийин келген учурум ушунчалык стресс болуп, эмоция абдан көп болчу. Ошол убакытта мындай маанайымды эстесем, парламентте мен эми мындан ары отура албайм деген бир маанай болчу да. Анан мандатымды тапшырып, анан деген именно ошол күнү Садыр Нуркожоевич Жапаров өкмөттү жетектеп турганда мага чалып калды. Чалып, келип кетпейсизби, сүйлөшпөйлүбү деп отуруп сүйлөшүп жатканда, ал киши деле мага ошол 5 октябрда сиз борбор аянтына чыгып алып, ушунча миң адамды чакырганда жоопкерчиликти алгандан корккон эмесписиз. Азыр кыйын убакыт болуп атат. Өкмөткө келем деген кишилер деле сөзсүз түрдө бийик, чоң кызматка келем дегендер деле көп болот. Бирок ошол жоопкерчиликти алам деген адамдардын мындай чыныгы ниети менен бара турган адамдар болсо, ошолордун арасынан мен ойлойм мамлекеттин ушундай жоопкерчилик кызматка келиш керек деген ой пикир менен бөлүшүп, сиз жаркын келечекти үмүт кылып элге ошондой сөз бергенсиз. Эл астына чыгып, эл үчүн иштейм деген сөзүңүз бар эле. Ошондон кайттыңызбы деген суроо болгондо, эми мага деле мен намыскөй адаммын. Жок, мен андан кайткан жокмун. Бирок деген ушундай көп окуялар болуп кетти. Революция күнү биз бир талап менен, бир маанай менен чыктык. Андан кийин мындай окуялар өзгөрүлүп кетти. Мен деле ушунчалык стресс болуп жатам деп ачык айттым.
Анткени кээ бир кадр маселелери болуп кетип атат, кээ бир нерселер мага жакпай жатат деп мен да ачык айтып аттым. Ал киши деле айтып жатты, эми башаламандыкта болуп атат, кыйын убакыт болуп атат. Бирок эгер сиз жоопкерчиликти алам, анан социалдык тармакты ушу жетектөөгө меске мисалы сунуш кылат элем дегенде премьер-министр катары ошол убакта мен да ойлондум, ооба, анын сөздөрүндө деле мен эл астына чыгып атканда иштейм, таза иштейм, мен барсам кыйратам деген сөздөр болуп жатты да. Анан ошо келиңиз, иштеңиз, көргөзүңүз, сиз деген саясий эркиңиз бар, реформа кыла турган мындай убакыт келди дегендиктен ошол сөзүнө ишенип, ошол убакытта ошондой биз экөөбүздүн ортобузда сөз болгон. Колдон буттан буулбайсыз, иштеңиз, иш чараларды ишке ашырам десеңиз, мындай таза иштейм деген ишеним менен ниетиңиз болсо, ушул тармак сизге сунуштайт элем дегендиктен мен макул болуп, ошондон бери мына 1 ай өттү. Ошол эле себеп да негизи. Мындай эл астында сөзүм бар, миңдеген жаш, 10 миңдеп жаштарыбыз чыккан, 20 миң адамыбыз аянтка чыккандан кийин астына алыскы региондон келген ата-апаларыбыз деле бар болчу, жаштар деле көбүнчөсү жаштар болчу. Алар астына чыкканда эми иллюстрация болот деген маселе көтөрүлгөн. Эскилер кетет деген маселе мен да көтөргөм. Бирок эми бүгүнкү күндө саясий кырдаал ушундай болуп калды. Анан ошол 5 октябрдын түнүндө сөзүн ачыгы оппозициянын ичинен бир да лидер чыккан жок да. Анан кийин окуялар ушундай өзгөрүлүп кетип, эл арасында мындай ишенимге татыктуу болуп бир жетекчи чыкты. Анан ошону жагабы, жакпайбы баарыбыз эле мен эми азыр түшүнүп атам, ошол кезде кырдаал башкача болчу. Азыркы кырдаал эми мына күндөн күнгө кырдаал өзгөрүп жатат, саясий кырдаал. Бул эми элдин депутат болгондон кийин элдин талабында болуш керексиң да. Мыйзам түрүндө 30 жылдан бери биз кагаздын үстүндө иштеп жатабыз, кагаз деп таянып жатабыз, бирок кагаз дегенибиз менен 3 жолу революция болуп жатат да. Чыныгы элдин турмушу өзгөрүлбөй жаткандыгын баарыбыз моюнубузга алыш керекпиз да. Мен муну да түшүнүп, ошол да бир себепкер болуп, анан өзүңдү парламенттен 5 жыл сындап келдиңиз. Эми чыныгы ишке келгенде иштеп көрбөйсүзбү дегендиктен мына мен келдим. Сиз азыр айтып атканда ошол учурда деп бир канча жолу кайталадыңыз. Азыркы учур башкача. Мындай өкүнүч жок сизде? Кылган өкүнүч жок кылган чечимиңизге. Эми мындай да, мен 42ге чыктым. Мындай жашка келгенде деген ар бир сөзүңө, ар бир кадамыңа жоопкерчиликти алууга даяр болуш керексиң да. Парламентте 5 жыл жүргөндө бир топ эми мен чыгып сүйлөгөн сөздөрүмдү уктуңуз да. Ар бир сөздүн аркасында мен үчүн мындай кесепеттер болуп жатты. Анткени ал убакта Атамбаевдин да убагында, Жээнбековдун да убагында бир топ ачык айкын чыгып сындагандан кийин мен жакындарымда бир топ мындай кыйын учурлар да болуп жатты. Аны мен отуруп алып мындай ыйлап, жок мен сүйлөп алдым, эми кейип атам деп отурсам, анда мен саясатчы болбойт элем. Боло турган иш болду. Кадамга бардым, жоопкерчиликти алдым. Өкүнө тургандай мен бул жоопкерчилик бул кеп жетекчиде же кеп деген бийликте эмес, кеп деген жоопкерчиликте болот да позицияда. Мен эл астында мындай жүзүм ачык болсун деп, эл астында алган кадамыма жооп берем деп бардым да. Мага эң негизги критерий бүгүнкү күндө 5 жыл шайлоочуларым болсо, бүгүнкү күндө 6,5 миллион биздин элибиз болуп атат да. Мен ошолордун астына жоопкерчилик алдым. Бул чоң кызматка дайындалып, макулдугумду да берип, ал убакта жетекчилик менен да сүйлөшүп жатканда, ал адамдын да мындай ишенимиме баа берип, ушунчалык мен сындап келгенден кийин, ошого карабастан, ушунчалык чоң ишенимди көргөзүп жатканда мен да баа бердим да. Анын ордуна башка бирөө болсо ишенбек беле, күмөн болмок беле деген да суроолор туулуп жатты да. Ишенип жатат, анда сен өз убагыңда деген сен да элбир ишенбек белең деген менде да суроолор көп болду да. Ошондуктан жоопкерчиликти эң биринчиден 6,5 миллион калкыбыздын астынан алгандыктан ар бир кадамыма, ар бир отуруп турган мындай иш чарама мен ойлойм, эми мен да жаш кыз эмесмин, мен жоопкерчиликти алдым. Өкүнө турган нерсе жок. Мен азыр маектин векторун бир аз башка тармакка бурайын, убактыбыз дагы бар экен. Убактыңыз жакшы эле сиздики? Эми келгенден кийин 3 жумадан бери келе албай жатып, бүгүн келдим. Отуруп сүйлөшөлү кандай болсо. Сиз баягы демилгелеп көтөргөн мыйзам ченемдердин бириси бул аялдардын укугуна байланыштуу. Эгер эркек мырза алимент төлөбөсө, анда сыртка чыкпайт деген мыйзам долбоорун көтөрүп чыккансыздар. Мен анын демилгечилерин карасам, жалаң мындай эми туура болот, жалаң кыздар экен да, жалаң аялдар.
Ошол мыйзамыбыз ишке ашты беле, анан экинчиден учурдагы бийликте кыргыз аялынын кыргыз коомунда кыргыз аялдын өзгөчө кыргыз бийик бийлик эшелонундагы аялдын Ал ордун айтып мыйзамдын кетсеңиз. талкуусу азыркыга чейин уланып жатат. Анын деген негизги эмеси инициатору болуп менин коллегам саналат. Биз эми айымдар катары бул көйгөйдү региондордо чыгып аткан аялдардан уккандыктан колдоп бердик. Инициатор болуп киргенбиз. Жалпы гендер, жалпы айымдар болгон мамиле жөнүндө сүйлөшүп кетсек, эми бүгүнкү күндө айымдардын көпчүлүгү каржы маселесине жакын үй бүлөсүнүн башчыларына таянышат да, эркектерибизге. Бүгүнкү күндө бизде деген үй бүлөлүк зордук, зомбулуктун саны көбөйбөй, азайбай, тескерисинче пандемия учурунда 14%-тен 28%-ке чейин региондордо көбөйүп жатат. Буну жакында эле биз гендер маселеси боюнча чоң мындай жыйында отуруп талкуулаганбыз улуттук деңгээлде. Ал жерлерде региондордо пандемия учурунда жумушсуздук күчөдү, стресс күчөдү, моралдык, психологиялык жактан жабыркаган биздин айымдарыбыз дагы үй бүлөсүн жетектеген тиги эркектерибиз деле бир ток стресс болуп атып, анын баары аягында балдарыбыз окубай үй бүлөдө болуп, бир төрт тиги немеде имараттын ичинде 4 тамда ортодо байланып калган үй бүлөлөр деген бири менен урушуп, аягында деген чыр чатактар көбөйүп, үй бүлөлүк зордук, зомбулуктун саны көбөйдү деген, күчөдү деген маалыматтар, стат данныйлар келип жатат да. Бул жерде деген айымдардын ролу жөнүндө айтып кетсек, Сузакта болгон окуяны жана дөңгөлөктөр менен чыккан сүрөттү билесиз го. Ошол аябай мындай показательный бир неме да, история да. Ал жерде деген айымдарыбыз сабалса деле бир топ жылдап чыдап, аргасыз бара турган жери жок. Бизде кыздар күйөөгө чыкса кайрылып келбеш керек. Анан чыккандан кийин баарына чыда, аягына чейин чыда, өлтүрүп салганга чейин чыда деген туугандарыбыз деле бар да. Ошол учурду биз деген парламент учурунда иликтеп жатканда, эмнеге ушунча жыл чыдап келе жатат десе, анткени деген өзүнүн туугандарынын жактан да колдоо болбоптур, коом жактан да колдоо болгон жок. Ызы чуу чыгып кеткенден кийин гана мындай сындалып калды да. Андан кийин ачыкка чыккандан кийин күйөөсү, жолдошу тарабынан деле туугандары келип, мына бизди уят кылдың, ачыкка чыгарып алдың деп заявлениясы жазса, анын деген ошол арызын кайра артка алууга аргасыз болду да. Анткени мен каяка барам? Бунун түбүндө социалдык, экономикалык маселелер турат. Эгер ошол айымдарыбыздын жумушсуздуктан же жумуш болуп стабилдүү доходтору мындай кирешеси бар болсо, айымдарыбыз деле көз каранды эмес болмок. Анан бизде коомубузда тарбиялоо процессинде деген кыздарды сен мындай чоюлуп, назик болуш керексиң, анан эркекке баш ийип, сабаса да неме баарына чыда деген психологиябыз бар. Бул илгертен бери келе жатат. Ошентип ошол баланын энеси чыдаса, анан кийин өзү келинде болсо, өзүнүн келинине да ошондой кордук көргөзүп, жок анан гестап болуп сен бунун баарына аягына чейин чыда деген да, мындай бул эки тараптуу да. Бир жагы, экинчи жагы азыркы күндө жаштарыбыз деле жок, мен илгерки салтка чыдап, мен ата энең менен жашабайм деген да, бул бир маселенин эки тарабы болуп атат да. Ошондой да көйгөйлөр болуп жатат. Цивилизациялар кагылышы болуп атат. Да, ошондой маселелер көп болуп атат. Мен сизден абдан кечирим сурайм. Мындай бир эле суроо берейин, өтө кыска жооп берсеңиз. Сиз бийликтесиз, саясатчысыз, көптөгөн санда адамдардын ишенимин артып келатасыз. Анын катарында айымдардын. Сиз саясатчы катары аялдардын укугун коргоп, ошол бийликтин бийик бутактарында аялдардын мындай квоталары, аялдын ордуна болгон күрөшүңүздү мындай жогосу позицияңызды улантасызбы? Сөзсүз түрдө бүгүн биз мэрлерибиздин ортосунда эң жаштарга, анан балдарыбызга эң жакшы шарт түзүп берген шаар деген конкурсту ачып атканда мен бир айтып кете турган бир сөзүм болду. Уш Кыргызстандагы бир да мэр аял жок экен да. То есть гендер маселеси мына өкмөттүн мындай жогорку деңгээлдеги кызматкери катары мен да ошол маселени көтөрүп, мыйзамга жараша 30% болуш керек. Бүгүнкү күндө 30% эмес, 10% араң эле чыкса жакшы. Ошол цифрага да жетпей жатабыз да. Бул көз караш өзгөрүш керек. Айымдардын арасында деген мен ойлойм, региондордон, именно алыскы айылдардан чыныгы лидерлерди чыгарыш керекпиз. Ага колдоо көрсөтүш керекпиз. Аларды өкмөткө да алып келиш керекпиз. Регионду, аймактык деңгээлде өстүрүш керекпиз. Бунун баарына мамлекет кол сунуп жардам бериш керек. Рахмат.
Рахмат. Біз маек улантат экенбиз дагы. Бизде азыр Имарат Прогресс курулуш компаниясы дагы бир жол жарнамалап өтөлү. Алмалуу сезон акциясы дагы да уланууда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кимде ким көрүп аткан болсо, эгер быйыл буйруп ушундай бир шартыңар болуп үй алып кала турган болсоңуздар, дал ошол Имарат Прогресс курулуш компаниясы сиздерге үй алуу менен кошо iPhone 12 Pro, iPad Pro сыяктуу техникаларды белекке тартуулайт. Кайсынысын аласыз өзүңүз билесиз. Азыр болсо жарнама болсун. Бир аздан кийин кайтып келебиз студияга. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Бүгүн аптанын жума күнү бардыгыңыздар сыяктуу кыргыз өкмөтү дагы алгылыктуу иштерин улантууда. Буга чейинки маекке таянсак, анан ушул өкмөттүн бир чоң бөлүгү болгон социалдык блоктун жетекчиси, кыргыз республикасынын вице-премьери Эльвира Сурабалдиевна болгон маегибизди жыйынтыктайлы. Анан сизге мына сөздүн аягында суроо бербей болгон ушул камерага кайрылып, жалпы эл журтуна декабрь айында бир канча күндөн кийин жаңы жылдык дагы кам көрүп баштайбыз. Сиздин вице-премьер катары жана Кыргыздын бир жараны катары. Эми мен социалдык тармакты тейлеген вице-премьер министр катары, анан коронавируска каршы күрөштүн штабынын жетекчиси катары жарандарыбыздан суранып кете турган бир маселе бар. Ошол эле той топурларды эми биз баардыгына 1 декабрдан баштап чектөөлөрдү алдык, баарына уруксат бердик, экономикабыз иштесин, жашоо улансын деп. Бирок ошол менен бирге мамлекет ушунчалык мындай чоң кадам каргандыктан эл жарандарыбыздан мындай жоопкерчиликти биз менен бөлүшүңүз деп суранат элем да. Өзгөчө жаштарга кайрылат элем. Мындай ачык пространствода жүргөндө эчтеке эмес, жабык имараттарда жүргөндө жок дегенде дистанцияны сактап бериңиздер. Анан ошол эле маскаларды жакын турганда маршрутканын ичинде болобу, жакын мындай жиш жүргөн жерлерде тагынып алыңыздар. Ошол эле дүкөндөрдү кыдырсаңыздар, мен ушул кассирлерге боорум ооруйт да. Анткени дүкөндөрдө ошол отурган кассир бир күндө канча миңдеген жаран өтөт. Масканы кий десең кийишпейт. Ошол бул мындай ал адамда үйүнө барып ата-энесине жуктурат да. Анан бүгүнкү күндө каза болгондордун статистикасына элде көнүп калыптыр. 2 киши каза болду, 5 киши каза болду, көңүл бурбай деле калдык да. Бирок ал адамдар бирөөнүн ата-энелери да. Эң өкүнүчтүүсү 60тан өйдө улуураак адамдарыбызды жоготуп атабыз. Ал адамдар дискотекалап барбайт, ал адамдар Куран окутууга барат, той топурларга барат, анан ал адамдарга жуктура турган жаштар. Ошолорго кайрылып мен жоопкерчиликти биз менен бөлүшүңүздөр. Бардыгына чектөөлөрдү алабыз, штрафтарды салбайбыз деп мен бир сөзүм айткан жерим бар. Ооба, экономикалык кырдаалда баарын эске алып атабыз, бирок бизге да жардам бериңиздер деп кайрылып кетем. Анан келе жаткан жаңы жылда Кудай баарыбызга деген чыдамдуулукту көбүрөөк, сабырдуулукту көбүрөөк берсин. Анткени пандемия жашообузду кескин түрдө өзгөртөт. Жакындарыбыз менен бирге бололу, бирок ошол эле учурда бири-бирибизге кам көрө турган мамлекеттин жарандары бололу деп кайрылып кетет элем. Чоң рахмат сизге, ишиңизге ийгилик болсун, ишиңиз көп, абдан билебиз. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын вице-премьер министри Эльвира Сурабалдиева болду. Биз эфирибизди улантабыз. Учурда Бишкек шаарында абдан чоң көйгөйгө айланып жаткан дүйнөлүк рейтингтерде тилекке каршы дал ушул көрсөткүчтө дале 1-орунду бербей келатабыз. Бул абанын, Бишкек абасынын тазалыгы. Анан деги эле ошол аба тазалыгы кандай болот, кандай процесстерден өтөт, ошону биргеликте азыр сюжет аркылуу көрөлү. Андан кийин кийинки меймандарыбыз менен сүйлөшүп маекти улантабыз. Азыр дүйнө глобалдык кризисти башынан өткөзүп жатат. Климаттын өзгөрүшү жаратылыш ресурстарын туура эмес пайдалануудан келип чыккан көйгөй. Австралиядагы өрттөр. Деңиздеги жаныбарлардын өлүмдөрү. Бунун баары климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери. Эгерде биз азыр эч нерсе кылбасак, анда бул абал күчөй берет.
Табигый кырсыктар буга чейин суунун тартыштыгына, айрым жерлерде ачкачылыкка жана ошондой эле адамдардын өлүмдөрүнө алып келген. Ал эми азыр ушул жерде биз Move Green Кыргызстандагы экологиялык жаштар кыймылынын өкүлү менен сүйлөшөбүз. Биз ойлойбуз да жанагы мисалы үчүн климаттын өзгөрүүсү деп адамга кайрылсаң, бул коронавирустай эле да. Коронавирус менен оорумайынча эч ким ишенбей жүрдү да, туурабы? Анан туугандары ооруп баштады, жакындарыбыз ооруп баштаганда коронавирус чын эле бар экен деп ишене башташты. Климаттын өзгөрүүсү деле ошондой эле. Азыр көбүнчө климаттын өзгөрүүсүнөн ким жабыркап жатат? Жанагы эле социалдык абалы төмөн жарандарыбыз, анткени мына жанагы эле таштанды деп атасыз, свалканын жанында жашаган адамдар ошол эле таштандынын өрттөгөндө, күйгүзгөндө ошонун абасы менен дем алып жатышат. Анан бирок бул эмеде кандай десем, социалдык абалына карабай, байбы, кедейби өз салымын кошсо болот. Мисалы үчүн таштандыларды үйдө бөлүп чыгарып, пластикти өзүнчө чыгарса же жанагы эле бак дарак тигип дегендей. Значит, между загрязнением... Айлана чөйрөдөгү абанын булганышы менен коронавирустук инфекция COVID-19 ортосунда тыкыз байланыш бар. Аба булганган жерде инфекция тезирээк тарайт. Коронавирустук инфекция бул адамдар өтө тез жуктуруп ала турган, өтө контакттык инфекция. Катуу бөлүкчөлөр ушул вирустун тараткычтары. Абанын булгануу деңгээли канчалык жогору болсо, коронавирустук инфекциясы ошончолук тез жайылат. Эгер адам инфекцияны жуктуруп, абасы булганган чөйрөдө жашаса, анда бул оору ошондой адамдар үчүн оорураак өтөт. Себеби булганган абанын өзү кооптуу. Коронавирустук инфекциясы сөпкөдө гана эмес, организмде ар кандай өзгөрүүлөрдү жаратып, системалуу таасир берет. Булганган аба жүрөк ооруларына, башка органдардын жана системалардын ооруларына таасир этет. Булганган аба коронавирус инфекциясынан каза болгондордун санынын көбөйүшүнө шарт түзөт. Азыр газдаштыруу иштери жүрүп жатат. Бул жакшы. Бирок мештер жана катуу отун колдонулган жерлерде сертификатталган мештер орнотулуш керек. Бизде Кыргызстанда бир аз суук болуп баштаса эле жанагы аба кирдеди деп аябай акыркы убакыттарда айтып башташты. Бул бир жагынан сүйүндүрөт, анткени бизде жарандык коом, Кыргызстандын жарандары өздөрү аябай бул темага кызыгып, байкап турушат. Жанагы атайын датчиктер орнотулуп атат, сенсорлор. Анан жана келип эле факторлору кандай, мунун себеби кандай дегенде эч ким көп деле ойлонуп, мындай чыныгы аракеттерге өтпөй эле турат. Анткени бул жанагы эле экономикалык, социалдык көйгөй. Мисалы үчүн акчасы жетпесе, көмүрү менен дагы деле үйлөрдүн жылытып жатышат. Шаар тургундары мисалы үчүн бир эле жакка барганда жанагы өз машинесин айдап алып, унаада жалгыз барганын ордуна мисалы үчүн троллейбуска отурса болот, же жөө басса болот, же кошунасын кошо ала кетсе болот да. Ошондо жанагы эле көмүр кычкылы газынын эмиссиясы азаят. Биз иш кечибизди уланталы, кечтин кезекчиси мен Эркин, анан бизде кийинки коногубуз алдымда отурат. Журналистика коомдун күзгүсү, коомдогу көйгөйлөр, маселелерди көтөрүп, алып чыгып, анын айрым жумуштары мисалы чоң резонанска айланып, мамлекеттик деңгээлге чыгып, керек болсо океандын ар жагына чейин барып учуп, кайра кайтып өзүнүн жыйынтыгын берип атат. Дал ушул тармакта өзүнүн алгылыктуу ишин көп жылдан бери улантып келе жаткан кесиптешибиз жана досубуз Айбек Ийбосунов. Саламатсызбы? Кандай Хош келипсиз? Жакшы. Жакшы. Айбек мырза, мен сизге мырза, сиз деп кайрылайын, эфир. Кандайсыз? Кандай келип Жакшы, Кудайга шүгүр жүрүбүз. Кече жакында Интерньюз уюму Кыргызстандагы профессионалдык журналистика тармагындагы Умтулуу 2020 деген
иш-чарасы болуп өттү. Бул илгерет онлайн форматта өттү, бирок андан маңызы кемип калган жок. Сиз мен билгенден бир канча тармактын катарында балалыкты коргоо, тынчтык, маданият жана агартуучулук сыяктуу тармактардын эң биринчи номеру болуп кеткен коом жана бийлик тармагында сыйлыкты алдыңыз. Мен сизди биринчиден куттуктайм. Экинчиден бул эмне жумуш болду? Кайсы теманы козгоп чыктыңыз? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Негизи бул умтулуу пандемияга байланыштуу аябай жылып кетти. Биз өзүбүздүн эмгегибизди тапшыргандан кийин такыр эстен чыгып кеттир. Анан эле бир күн Канча эле жыл тапшырдыңыз эле? бир жыл мурун. Бир жыл мурун. Бир жыл мурун. Пандемияга чейин бул жарым жыл мурун эле болмок. Анан такыр эстен чыгып кеттир дагы. Мен ал учурда жумушка отурганга жетишип, азыр башка редакцияга кетип калдым. Азаттыкта иштеп атам. Анан жыйынтыгында деген алар байланышып чакырды. Анан барсак, ошол биздин эмгегибиз коом жана бийлик деген номинациядан биринчи орунду алды. Эмгек жөнүндө айта турган болсок, биз адамдарга салыштырууну көрсөткөнбүз. Мисалы, Дордойдун ылдый жагында биздин баардыгыбыз билгендей Таштанды бар. Алтын казык деген. Ошол Таштандынын жанында Алтын казык деген жаңы конуш бар. Ал жердеги элдер жашайт. Элдер дагы аны убагында мыйзамсыз басып алган. Ошол эле учурда Ататүрк паркында дагы үйлөр мыйзамсыз салынган. Эми ал жакта акчасы бар, саясатта жүргөн адамдар жашайт. Анан биз эки жакты бири-бирине параллель келтиргенбиз. Экөө тең мыйзамсыз жерди басып алышты. Жыйынтыгында Ататүрктүн жанындагы адамдар документтердин баардыгы колунда бар. Ал эми ылдый жактагылардын болсо үйүн жакында түрттүрүп сүрдүргөн атат депчи. Биз муну менен мисалы ылдый жактагы Таштандын жанындагы үйлөрдү дагы мыйзамдаштырып бергиле дегенди айткыбыз келген жок. Болгону биз мамлекеттин бай менен кедейге болгон эле теңсиздик мамилесин көрсөтөлү дедик да, теңсиздикти. Анан ошол бир 20 мүнөттүк репортаж болчу. Теңсиздик деп ушинтип аталчу. Анан бир жума убактыбыз кеткен. Анан бул жерден да белгилеп коюш керек. Диас Сакимбаев деген жакшы оператор бар. Ошол кишинин дагы эмгеги бул жерде. Мындай бул сыйлыкты алуу статуэтка колуңузга берилет, аны менен катар бир финансылык каржы берилеби? Ооба, статуэткадан тышкары кичинекей белектер, кружка, футболка, анан 25 000 сом өлчөмүндөгү дагы сыйлыгы бар экен. Ошол статуэткасы болсо ошол жерден эле сындырып алдым. Токустатып кеттиңизби? Өзүм олдоксон адаммын, жаныма коюп коюп, анан ордуман тура калайын деп бутум менен тээп бир-бирин сындырып алдым. Ошол. Эми сиздин журналист катары өзүңүздүн айрым айта алчу, анан айта албай турчу темалар бар. Сиз өзүңүздүн мындай журналистика жолуңузду, журналистиканын багыты көп билесиз. Ошонун кайсы тармагына көбүрөөк басым жасайсыз? Кайсы тармак сизди изилдөөчү? Журналист бул изилдөөчү, аны менен катар кайсы тармак сизди кызыктырат? Негизи эми журналистикада мен өзүмө жаккан тарабым, мен өзүм мисалы журналистикада мен видео жазганда, репортаж жасаганды жакшы көрөм. Мен журналистикага келгенден башынан баштап эле ушул жаңылыктарда иштебейм деп айтчумун, иштебейм деп тилек кылчумун, бирок каналдардын баардыгында жаңылыктарды иштедим. Мага көбүнчө видео репортаж жасаган өзүмө жакыныраак. Анан темалардан болсо социалдык, анан саясий темаларга көбүнчө басым жасап жүрөбүз. Ал эми иликтөөчү журналист дегенге мен кошулбайм, анткени кандай десем, биз иликтөөчү журналистика бизде аябай өнүгө элек. Анан мен дагы өзүмдү иликтөөчү журналист деп айта албайм. Аракет кылып атабыз. Кээде материалдар жакшы болуп калат, кээде болсо көңүлүңө толбой калган учурлар дагы көп эле болот. Иликтөөчү журналистика, мен изилдөөчү деп аткам да, журналист негизи изилдөөчү да. Көбүнчө мага ошол саясий жана социалдык темаларды бөлөт. Мен ошол темага да өзүм жакыныраак билем. Ошол теманы жасайбыз. Өзүңүздү мындай биз көп жолу мындай мисал көргөнбүз, журналистикадан кайрадан ошол саясат темасына көп жазып, изилдеп, иликтеп, көп жылдар иштеп, анан кийин саясат айнегинде өткөн адамдарды биз жакындан билебиз. Сизде ошондой ойлор келип кетеби кээде? Энди азырынча андай деле ой жок. Болгону ушул журналистика менен эле жүрөйүн деген план бар да. Эми азыр алдыда эмне болуп кетет аны ким билсин. Бирок саясатка барайын деген, аралашайын деген деле андай деле менин такыр оюм жок. Айбек мырза, айтсаңыз, сиз мындай жогоруда мен айтып кеттим да, сиз менен да сүйлөшүп атканда мен айрым темаларды көтөрө алам, айрым темаларды көтөрө албайм депчи. Сизден азыр бир саясий жаңырган
темалардын козгобойбуз, бирок өзүңүз жаран катары, журналист катары учурдагы 2020-жылдын болгон жалпы октябрь айынын ичинде болгон кызуу окуяларга жаран катары дагы бир жолу кайталап, журналист катары кандай баа бере аласыз? Коомдогу негизги тектоникалык мындай жылыштар болдубу же биз тескерисинче эволюциянын арткы жагына секирдикпи? Биз ошол элдик тополоң деп атап атпайсызбы? Ошол күндөрү биз кесиптештерибиз менен бардык журналисттер сыяктуу эле окуянын чордонунда жүрүп, өзүбүздүн милдетибизди түз жеткирип жүрдүк. Анан мен ошол Борбордогу аянтта 5 октябрь күнү эртеден кечке каалаганым такыр бир башламандыкты, толкунду такыр каалаган жокмун. Эгер биз революция кыла турган болсок дагы тынч жол менен, өзүнүн мыйзамдуу жол менен кылсак болмокпу деген өзүмдүн мындай жеке жарандык пикирим бар болчу, бирок мен ойлогондой болгон жок. Анан дагы бир нерсе байкаганым, митинг учурунда байкаганым, буга чейинки биз тополоңдордо көргөндөй талкалоо болгон жок. Бул кандайдыр бир деңгээлде сүйүндүрдү, анткени митинг баштала баштаган учурда эле буга чейинки митингтерде дагы биз ошол съемка кылып жүрүп ар дайым көргөнбүз. Мисалы, дүкөнү бар же болбосо бизнестин өкүлдөрү өзүлөрүнүн магазинин жаап, ичиндеги товарлардын баарын унаасы менен чет жакка ташып, аябай коркуп калганын көрдүк. Анан бул жолкусунда ошол жерде жүргөн, аянтка чыккан адамдар да кандайдыр бир деңгээлде бир жерди талкалап алып кетейин деген көрүнүштө мындай ойлорун байкаган жокпуз да, ак үйдө эске алганда. Айбек мырза, айтсаңыз, мына эми сиздин кайрадан кесиптик жолуңузга назар аударсак, мына журналисттер коомчулук арасында көп байма-бай көп көтөрүлгөн темалардын бири бул орус тилдүү журналистика жана кыргыз тилдүү журналистикасы деп айтылып келет. Арасында айырмачылыктар, өзгөчө кесипкөйлүк, профессионализм жана жогоруда сиз айтып кеткен иликтөөчүлүк журналистика негедир орус тилинде мындай сапаттуу, дагы да мындай тереңирээк, анан иликтөөчү журналистиканы талап кылган өзүнүн бир параметрлери бар да, ошого мындай так даана жооп берген жумуштарды көп көрөбүз дагы. Анан кыргыз журналистикасынын тарыхы аз десек дагы болбойт. Дээрлик мына Советтер Союзу бийлиги орногондон бери кыргыз журналистикасы, кыргыз телевидениясы өзүнүн башатын алып жашап келатат да. Бирок дагы деле мындай менин баамымда кыргыз журналистикасы аксаган бир канча учурлары бар. Ошол сиздин баамыңызда кайсы тараптан кыргыз журналистикасы аксайт, эмне үчүн аксайт? Менин пикиримде ошол журналистикага айта турган болсок, мисалы, экинчи тарабында карасак болот да. Ошол эле учурда коомго дүңгүрөгөн материалдардын баардыгын кыргыз тилдүү журналисттер жазып атат, бирок ошол эле учурда кыргыз тилде журналистиканын орус тилге салыштырмалуу иликтөөчүлүктүн өнүкпөй жатышы, анткени бизге үйрөткөн адамдар, мисалы, тренингтер болот, башка өлкөлөрдөн мыкты тренерлер келет, же болбосо биздеги эле тренингтердин, ар кандай иш-чаралардын баардыгы бизге орус тилде болот да. Мисалы, эгерде мен орус тилди билбей турган болсом, мен кантип иликтеш керектигин, ачык булактар менен кантип маалымат алыш керектигин мага эч ким үйрөтпөйт да. Мен өзүм үйрөнүшүм керек болот. Мен аны үйрөнүш үчүн эң биринчи барып орус тилди үйрөнүшүм керек. Андан кийин барып анан кантип иликтеш керектигин жолун үйрөнүш керек да. Мен ошону буга чейин дагы айтып келгем. Бизде мисалы эл аралык уюмдар, ар кандай компаниялар ар дайым тренинг өткөрөт журналисттердин арасынан. Ошол эле учурда мамлекеттик мекемелердин басма сөз кызматы дагы тренинг өткөрөт, бирок тренингке барсаң ар дайым орус тилинде болот да. Анан бул негизги факторлордун бири деп ойлойм да. Анткени деген мисалы журналист үчүн, кыргыз тилдүү журналист үчүн кыргызча маалымат алган, ал үчүн аябай ыңгайлуу, оңтойлуу. Ошон үчүн менин оюмча, эгерде кыргыз журналистикасында дагы даталар менен, цифралар менен иштегенди өнүктүрөбүз, менин оюмча ошол тренингтерди кыргыз тилинде өткөрүш керек. Бирок кыймыл аракеттер башталды мен. Акыркы учурдан, акыркы 2-3 айдан бери кыргыз тилде ар кандай тренингтер, 2-3 ай эмес, эми бир нече убакыттан бери, 2-3 айдан бери жанданды. Убакыттан бери мен байкап калып атам, тренингтер кыргызча болот. Акырында башат алып атат, Айбек, айтсаңыз, сиз журналистика тармагын окугансыз. Кайсы факультетте, кайсы окуу жайды бүтүргөнсүз? Улуттук университеттин журналистика факультетин. Улуттук журналистика факультет 5 жыл окугансыз, анан кийин ошол практика жасадыңыз, анан ошол жолдон алып келатасыз. Анан
баягы дүйнө коомчулугунда журналистика менен блогерликтин ортосундагы көп мындай талаш тартыштар же болбосо кандай айтсам, талаш тартыш деле эмес. Негизи экөөнү биргелештирип деле айтса болот. Анан азыр могул телефон деген пайдалуу менен ар бир адам журналистке айланды. Бирок бул блогер деп аталат. Ошол эки мындай чоң түшүнүктүн журналистика институту менен блогерлик институт дейли, ортосунда окшоштуктар, анан айырмачылыктар тууралуу оюңуз кандай? Мисалы жөнөкөй эле тил менен түшүндүрө турган болсок, интернеттин пайда болушу азыр эң биринчи газетаны кандайдыр бир деңгээлде жок кылды. Андан кийин телевидениянын дагы аудиториясын алып кетип бартат. Мисалы сен телевизор көрүш үчүн сен убактыңды бөлүп, анын маңдайында отурушуң керек. Мисалы 9да жаңылык болуп турган болсо, сен 9да ошонун маңдайында отурушуң керек да. Ал эми интернетте болсо сен каалаган учурда телефонуңду алдың, уктап атасыңбы, оокат кылып атасыңбы, коюп койдуң, уктуң болду да. Мунун артыкчылыктары көп болуп атат дагы. Анан көп маалыматты бизде ошол YouTube'дан, интернеттен алып атышат. Анан берки блогерликтин айырмасын айта турган болсок, блогерде чектөө жок. Анда журналистикалык этика деген да жок. Мисалы, биз каналдарды көрүп атпайбызбы? Бир нерсени айтып берип атып, мисалы, сөгүнүп айтып бериши мүмкүн. Мисалы, бир нерсени эмоция менен кыйкырып айтып берет, сөгүнүп айтып берет, каалагандай кыймылдап айтып берет. Журналистикада андайга жол берилбейт. Жол берилсе дагы өзүнүн эмоцияга алдырбай айтып бергенге, бирок журналистиканын артыкчылыгы идеалдуу журналистика, мисалы, тактамайынча эч качан маалымат чыгарбаганга, эки тараптуу көрсөткөнгө аракет кылат. Биздин редакторлорубуз да мисалы экинчи тарап болбосо эч качан материалды эфирге чыгарбайт. Жаңылык жазган кесиптештерди да көрүп калам, ал дагы такталмайынча эч качан жаңылык жазбайт. Бизде болсо YouTube'да ар кандай каналдар көп болуп атат. Алар ушактын, божомолдун негизинде эле жаңылыктар жаза берет. Эл болсо, элдин кемчилиги ошону айырмалай албай атат да. Мисалы, кайсынысы такталган маалымат, кайсынысы такталбаган. Кайсыл булактан, кайсы ишенимдүү булактан маалымат алышты билбейт да көпчүлүгү. Мисалы, аймактарга, айылга же болбосо досторуңа жолуксаң деле интернетте айтып атпайбы дейт да. Анан интернетте мага окшогон эле бирөө айтып атат, ал сен маалымат сага баардык тараптан сага маалымат сунуштай берет да, сен болсо ошону өзүңдүн элегиңден өткөрүп, анан жыйынтык чыгаруу сенин максатың деп айтасың да. Анан айырмасы ошол. Азырынча акыбал ушундай деңиз, Акыбал ушундай. Мисалы, YouTube'дагы каналдарды мен айылга барып таң калдым. Мен атам WhatsApp колдонгонду билчү эмес да. Анан өткөндө айылга барсам, ошол бүт жаңылыктарды YouTube'дан көрөт экен. Анан эмнени көрөт экен деп плейлисттен карасам, такыр бир белгисиз шок, көрүшүң керек, азыр бул эркекчи айтты деген каналдардын баарын көрөт экен дагы. Анан мага ошону айтып атам, балам мен интернетте айтып атпайбы деп. Анан айтып атам, мен ата андан көрөк мен сизге келиңиз, могул сайттардын, могул каналдардын тиркемелерин көчүрүп берейин. Ушул жерден кирип, эртеңинен кечине бир маал окуп коюңуз депчи. Эң сонун. Айбек мырза, тилекке каршы мага кулак айтып атат, убактыбыз бүтүп калыптыр да бат эле. Анан сизди биринчиден дагы бир жолу куттуктайм. Умтулуу 2020 бийлик жана коом деген темада сыйлык алдыңыз. Сөзүбүздүн аягында, эгер сиз дагы бир ушундай кийинки мындай программа, сюжет же болбосо иликтөө жасай турган болсоңуз, кайсы теманы козгогуңуз келет эле, ошо менен анан эфирибизди жыйынтыктайлы. Кайсы тема сизди азыр кытыгылап кызыктырат? Билбейм, азыр эми кызыктырган темалар көп эле. Эң мындай сиздин ушуну тартсам жүрөгүмдө бир мындай тынчтык келет эле дегендей. Мен башынан бери ушул журналистикага келгенден кийин бир 2-3 жылдан бери ойлонуп жүрөм, өзүм камера алып алып, же болбосо оператор менен алыстагы кыргыздарга, кыргызстандыктарга барып көрсөтүп келгим келет. Анткени көп учурда кээ бир журналисттер барып келип атат. Мисалы, ошол эле Памирдеги кыргыздарга, бирок башкача өңүттө көрсөтөт да. Мен балким башка жагынан көрсөтмөкмүнбү деп ойлой берем дагы. Анан ошол жактарга барып келгим келет. Мисалы, Энисей жакка барып келгим келет. Ошол эле Памирдеги кыргыздарга барып келгим келет. Мен ойлойм, бул оорчулук деле эмес, эми ылайыгы келсе барып келгенге бир шарт мүмкүнчүлүк түзүлсө керек деп ойлойм. Барып келесе, анда болсо сиздин келечектеги пландарыңызга ийгилик каалап өтөлү, чыгармачылык чабыт каалайбыз сизге. Кийинки көрүшө тургандарыбыз дагы мындай жакшы себептер менен болсун. Чоң рахмат сизге, Айбек мырза. Бул журналист
Айбек Бийбосунов болду. Умтулуу 2020 Интерньюз компаниясынын бир мындай уюмдун чоң сыйлыгына ээ болду. Биз болсо эфирде кайрадан уланталы. Азыр бизде жарнамалык блок. Сиздер билгендей Имарат Прогресс курулуш компаниясы декабрдын айынын аягына чейин сиз ушул курулуш компанияны каалаган жерден каалаган батир алган болсоңуз, анда iPhone 12 Pro, iPad Pro менин колумдагы ушундай кымбат баалуу жана мындай практикалуу техникаларды аласыз. Кайсыны тандоо сиз өзүңүз билесиз. Азыр жарнама, андан кийин дагы кийинки кызыктуу конок менен маекти улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Майра Керим кызынын авторлугуна таандык "Дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар" чыгармасын баарыбыз сүйүп, коштоп, угабыз, отуруштарда ырдайбыз. Ал эми сиздер азыр эле көргөн ушул чыгарманын кол жаңсоо аркылуу сурдоперевод деп билебиз. Ушул угуу маселеси бар адамдар үчүн долбоор ишке ашырылып жатат. Аталышы 5 бармак деп аталат. Аны иш жүзүсүнө ашырган блогер жана алып баруучу жана көп тармактуу адам Акыл Осмонов. Биз сиз менен таанышалы, учурашалы. Салам алейкум. Салам. Кутман кечиңиз менен Акыл мырза. Кеч. Кичине суук болуп, үшүп кеч келип калдым, кечирип койгула. Жок, эчтеке эмес, баардыгы убакыт сааты менен болуп атат. Биздики рахмат келип бергениңизге. Биринчиден дароо долбооруңуз тууралуу кепти баштайлы. Аталышы 5 бармак. Бул ой кайдан келди? Башка дүйнөлүк практикалар ушундай барбы? Анан ишке ашыруу кандай болду? Айтып берсеңиз. Биринчиден 5 бармак кыргызча проект жасалган да. Кыргыздардын проекти. Анан кыргызча бир ат таап алалы деп ойлодук. Издеп көрсөк 5 бармак жеп аткан кезибиз. Кечинде 5 бармак жеп отурганда анан ойлоп калдым, 5 бармак кыргыздын тамагы. Андан тышкары 5 бармак, 5 эмес, 10 бармак менен угусу чектелген адамдар бири-бири менен маектешет, сүйлөшөт. Анан ошондо ой келди, 5 бармак деп атап койбойлу депчи. Ошондой проектти жасайлы деп ойлонгонубуз себеби YouTube'да көп отурабыз да баарыбыз. YouTube'да отурганда анан Американыкын, орустардыкын, Европаныкын көрөбүз. Ошол жакта көп ушундай долбоорлорчу. Майкл Джексон ырлары, орустар өзүнүн белгилүү ырчылардын ырларын которушат. Анан элден сурап көрсөм, биринчи мен оюн тамашанын адаммын да. Анан ушундай элге кичине маанайын көтөрөйүн деп 1-2 клип жасайын деген. Анан сурап баштасам, жаңсоо тили кыргызчасы жок экен. Аябай проблемдүү маселе экен да. Анан котормочу издеп баштадым. Котормочуну эптеп таап, аны менен ырларды тандап, биринчисинде биз 24 ыр тандаганбыз. Анан биринчи бир 10 ыры чыккандан кийин заявкалар келип баштады. Силер мындай ырды которуп бергиле, тигиндей ырларды которуп бергиле. Биз болсо биздин оюбузда мындай музыкасы жакшы, өзүбүзгө жаккан ырларды которуп атпайбызбы? Аларга болсо мындай кичине мааниси тереңирээк ырлар керек экен. Ошон үчүн биз көбүнчөсүн кыргыздын эски ырларын, анан заманбап ырлардан деле коштук, бирок заманбап ырларды карап көрсөңөр, мына жаңы эле Ильяс Андаштын ыры, Ильяс Андаш ырдап жүрөт азыр буларды. Бирок эски ыр. Ошондой эле Гүл жигит жамгыр төктү, Мирбектин жанакы Дондон канатымсын канатымды кайрып алдым деген ыры. Эски ырлар, Ильястын ыры. Эски ырлар бүт бары. Бирок заманбап ырчылар ырдап жүрөт. Мен ошону бир нерсени түшүнбөй атам. Бул запростор суроо талап ким тараптан келип атат? Кулагы начар уккан адамдардан да. Ооба да. Демек алар буга чейин мындай ырларды уккан эмес да. Уккан жок. Бул негизи бул адамдар ырларды уккан жок. Ырларды кыргыз тилинде ырдалган ырларды алар деги билчү эмес. Себеби дегенде жаңсоо тилинин кыргызчасы жок. Кыргызчасы жок. Орус тилинде сүйлөшөт бүт баары. Субтитры менен жазылганда дагы мындай түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз мына котормочуну таап, Айзада аты. Айзада Абдылдаев өзү жаңылыктарды которот. Көп жерде көрөбүз аны. Анан ал кызды жалдап кичине сурап, андан ушун которуп баштадык. Мен түшүнгөндөн, эгер адамдын кулагы начар укса, мен негизи баякы ловуз адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга мамилем абдан түз, жасалмасу жок мендечи. Кудайым ошол жараткан адамдар бар, же болбосо кайсы бир окуядан кийин жабыр калып адамдар бар.
Адамдар айтпайбы мүмкүнчүлүгү чектелген депчи. Чын эле алардын мүмкүнчүлүгү чексиз да. Биз сиз сыяктуу эле болгону бир жеринен бир мындай мандеми бар. Анан ошол адамдар обон угушпайт да. Ошол эң негизги маселеси. Обонду укпайт, бирок ар бир ырдын маанайы бар. Кээрлер шаңдуу, кээрлерде отуруп мындай ыйлап отурсаң болот, чогучу угуп алып. Анан текстин окуганда мааниси келбейт өзү. Ошо маанайы келбейт да. Ошон үчүн ал ошо жанрдын маанайын бериш үчүн мына кызыбыз өзүнүн кандай десек, артисттик мына болгон өзүнүн артисттик кандай десем, кыялын, түсүн көрсөтөт да, боёйт да. Демек обон угулбайт, бирок ошол сурдоперевод менен, которуу менен алек болгон адам ошону мындай кол жаңсоо аркылуу маанайын берет экендердин. Именно ошо кыздын келбетин көрүп. Дагы бир кызыктырган маселе, сиздин темаңыз өзү мындай абдан эле кызыктуу. Анан запростор келип баштады деп атасыз. Сандар белгилүүбү сизге? Сиз долбоор жазгансыз да, анан ошо долбоор жазганга жараша сиз мисалы ушунча Кыргызстанда адамдар бар, угуусу начар деп. Жасаганда негизи мен катталуучулар боюнча айта алам да. Биз эки YouTube'дан, анан Instagram'дан жасаганбыз. TikTok'тон жасап көрөлү дедик элек, анан бир аз аны үйрөнүш керек экен. Анан ошо Instagram'дан биринчи бир 3-4 ыр чыккандан кийин эле бир жуманын ичинде 3,5-4 миңге жакын адам келди. Анан мен жаңы аккаунт анан кошула берет го деп сурасам, ошол Кос анан Кок деген жамаат бар. Кыргызское общество слепых. Анан ошол жерде иштеген балдар кыздар айтып атат, жок бул бүт биздин жамаатыбыз дейт. Ошол. Демек алар да социалдык тармактарда активдүү экен да. Активдүү. Алар көбүнчөсү телефондору бар. Телефондору менен алар WhatsApp, Telegram, биз катары эле, биздей эле колдонушат анын баарын. Абдан кызыктуу экен. 3,5 миң, 4 миң бул катталгандардын саны. Негизи саны көбүрөөк болсо керек, бирок запростор болуп баштаганга жараша деп атат. Запростор болгондо эле мен биринчи тиги заман бапырларды которобуз го десем, анан мага чалып баштады. Чалып эмес, WhatsApp'тар, SMS-тер келип баштады. Ушундай ырды которбойсуңар, тигини которбойсуңар, бул жакшы ыр экен. Анан булар билчимен ушундай ырды ырдашат депчи. Бул ой негизи эң биринчи жолу көргөнүм Канат деген аты Канат болуш керек. Бир тойдон көрүп калгам. Атабеков ырдап жүргөн Мама деген ыр бар. Ошол ырын ырдап берген ал. Жаңсоо тилинде. Мен көрүп алып аябай залда. Залдан деген чоң ресторанын ичинен элдин баары кол чаап, ага түшүнбөсө дагы көбүнчөсү кол чаап эметчи, ыйлаган болчу да. Аны менен кошо. Ошол ырдын маанайын аябай Мирбек Атабеков өзү антып ырдай албайт да. Ошол балага окшошмчу. Керемет. Анан ошону көрүп биз биринчи эки ырды өзүбүз которолу деп аракеттенип көргөнбүз. Анан дал ошол убакта Сорос фондусунда гранттар чыгып калды. Анан биз жазып көрдүк. Сразу эле макул болушту. Сүйүнгөн бойдон биз кайра тетиги толгон 24 клиптин баарын алып чыгып, давайте ошонун баарын тартабыз деп карантин убагында ошонун баарын тартып чыктык. Эң сонун. Абдан кызыктуу болот мага. Мына жалпысынан 24 ырды которуп чыктыңар. Ал ошону которгон ырларыңар кыргыз ырлар, бирок орус тилинде болот да? Орус тилинде болот. Себеби дегенде биз ар бир ырды алып алып туруп, аны орус тилиге которуп, анан орус тилин, жаңсоо тилин алып, анан ошону аткарып берди да. Ошондо мисалы дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар болсо, в мире есть один человек, который тебя очень сильно любит. Деп которуп бердик. Деп кулагы начар уккан адамдар ошентип окушат. Ошентип угушатыр да. Эми бул ырлар оңой эле. Анан кээрлер сурап калышты, жанагы азыркы заманбап ырчылардын, жана айрыкча рэперлердин, Бегиш, Баястан сыяктуулардын иттей оор экен. Кээде отуруп өзүнө чалып баштадык. Ай, Бегиш, могу жериң эмне дейт эле, орусча кантип которулат депчи. Себеби дегенде рэперлер башкача сөз курушат алар. Анын баарын 24 клипти жасап бүткөндөн кийин мына
бир жума болду. Дагы бир 1-1 студия деген балдар бар. Асхаттар, Табалдиевтер. Асхаттар. Ошонун балдары чалып, алар менен кошо биргелешип, дагы бир 10 клипти котордук. Ырчылар менен бирге. Ырчылар ырдып атышты, биздин котормочулар которуп берип турду да. Эң кызыгы сиз көтөргөн теманы мына чыгармачылык адамдардын, тартуучулар, операторлор, ырчылар, котормочулар баардыгы кошулуп мындай иштеп башталган мага сүйүнтөт да, себеп дегенде эми бир адам эле бир теманы кечишке эле артын алып жүрө берсе, колдоо жок болсо адамдын эме шабайы да сууп калат эмеспи? Туура айтасың, себеп дегенде ой эбак эле пайда болгон. Анан ким тартат, ким чогултат, аны деген оператор керек, монтажер керек, дизайнер керек, анан аны элге таратыш үчүн билген адамдар керек. Анан эң негизги чоң рахмат айта турган адамдар бул артисттер. Себеп дегенде өзүнүн ырын көргөндө тааныгандарым акыл мен өзүмө жүктөп коеюнчу баракчама деп айтып турушту. Эң биринчиси мына Гүлжигит биринчи ыры ошонуку чыкты. Жаңгыр төктү. Жаңгыр төктү. Төлөбөй Казаков. Гүлжигит эң биринчи өзүнө жүктөп койду. Ким мына мурда күнү эле Курал Чокоев чалып, мен ырым качан чыгат эле деп менде сурап койду да, очередте турат деп койдук. Эң сонун. Акыл мырза, сиз бул долбоор менен дээрлик 1 жыл болду, ишке ашкан? 1 жыл эмес, эми жазында баштадык. Жазында баштадыңыз. Өзүңүз жаңы сот тилин түшүнүп калдыңызбы бир аз? Бир аз эле. Бир аз эле. Кээ бир мына ыр дегенди билем да менчи. Ыр дегенди билем, Бишкек дегенди билем, Фрунзе, Бишкек Фрунзе бирини аталышы да. Шаарыбыздын атын. Дагы бир 2-3 сөздү билем. Анан мен башында тажата берчимин котормочулардычы. Салам деген кандай болот анан? Кандай болот экен салам деген? Мындай болот. Мындай. Мындай эле. Биз билгидей эле да. Көздөшөбүз деген кандай болот деп. Ошондойлорду сурап жүрөргөм да. Анан кээ бир кыргыз сөздөрү которулбайт. Такыр мисал көрсөк мына Куралдын жанакы Кокон гилас деген ыры бар эмес беле? Ошол такыр которулбай койду. Биз эптеп отуп аны эмне кылабыз? Эми вишня, черешня деп көрчү десек, анысы да жок экен. Анан тамгалап айтпадыбы аны байкуш. Ырдып атканда анан килтейген эме гилас деген сөздү тамгалап айтып чыкты. Ошонусу бир аябай күлкүлүү болду да. Мына сиз ошол Косонан Кок деген уюмга эми бат-баттан каттап атасызбы же кандай болот ал жакта? Жок, мен бар онлайн түрүндөбү? Онлайн түрүндө. Анан мына Айзада деген кызыбыз ошо өзү ошол жерде иштейт. Өзү ошол жерде иштейт, ал аякта орг отдел болуш керек. Уюштуруучу отдел. Уюштуруучу отдел болуш керек, ошол жерде иштейт. Ошол жерде иштеген кыз. Анан биринчи эле барганда кимди издеп барам деп мен биринчи лицейге баргам. Анан лицей карантин убагында жабык болгондон ошо уюмга барып, анан эптеп ал менен таанышып суранган болчумун. Акыл болсо айтсаңыз, мына биз мүмкүнчүлүгү чексиз адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, инвалиддиги бар адамдар үчүн кадимки бүт алтымууну аман эсен адамдагыдай эле жашоо шарттарын түзүү бул бүткүл дүйнөлүк тенденция, бул бийик жогорку гумандуулук, башкача айтканда бирөөнүн кемтигин көзгө илбей, тескерисинче шарт түзүп берүү. Ошонун баардыгы кантип аталат, анан ушул тармакта сиз дагы кандай мындай мүмкүнчүлүктөр көрүп атасыз? Биз негизи баштаганда эле алгачкы максатыбыз эми бул 24 ырды которуп бериштечи, эми анысы мейли. Андан тышкары ошол жамааттын арасынан интернетке жакын, жанакы Instagram, YouTube'га жакын адамдарды издеп баштадык. Себеби дегенде аларга жардам берип, ошол Instagram баракчасы болобу же YouTube болобу контент жасаганга жардам берип, анан кийин аяктан реклама менен болобу же бирөө менен бартер менен болобу кичине тыйын тыпыр тапканга жардам бергенге аракет кылып атабыз азыр. Азырынча дээрлик жок болсо керек. Анан ошол иш менен алек болгондор. Бар. Каякта бар? Так. Азыр эсимде жок. Кайсы тармакта анан эмне кылышат? Мисалы, контент жаратат дегенде ырдаш керек, бийлеш керек, интервью алыш керек, прикол тартыш керек, вайн тартыш керек мисалычы. Кайсы тармакка аларга ыңгайлуураак болот да? Инстаграмда ырларды. Мен мына азыр бир баланы таптым, атын айтпай турайын. Буюрса жакында чыгат, белгилүү болот анысы.
Биз ал менен мына азыр кыргыз тилдерин, кыргыз ырларын которуп бүттүк. Кичинекей наристелерге, балдарга арнап Диснейдин ошо мультфильмдердеги ырларды которолу деп чечтик. Вау. Мультфильм менен кошо артында кадимкидей ал менен бирге которуп турат да. Биз азыркы учурда мына бир канча ар бир муундун дейт го, ар бир муундун өзүнүн социалдык тармагы бар. Анан мен байкашым TikTok музыкалдык социалдык тармагы инклюзивдик деп биз айтып аткан, башкача айтканда ушундай укмуштуудай контенттер көрүп атат. Мен да көрүп атам. Анан элдер да көрүп атат. Эң мага жаккан жери жүрөкчүлөр басылып атат, комментарийлер болуп атат. Ошол балдар, кыздар. TikToктун бир өзгөчө жери бар. Инстаграмда биз бардыгыбыз мындай кыйын болушубуз керек да. TikTokто мындай өзүбүзгө өзүбүз тамаша кылсак, мен өзүмдү бир аз шылдыңдап койсом эчтеке болбойт аяктанчы. Эл кайра жакшы көрөт. Мен Инстаграмдан өзүмдү мына семирип кеттим десем, апей семирип кеттиң, түз мааниде кабыл алат, э? TikToктон семирип кеттим, эмне кылам десе, мен да семирдим деп кайра күлүшөт да менен окшочу. Ошондой. TikTokто турган контингент бир бизден жаш. Бизден жаш. Бизден жаш. Алар кандай десем, алар жаңы башкача көрүшөт, баарын башкача көрүшөт. Анан ушундай проекттерди, ушундай блогерлерди колдошот. Себеби дегенде көп TikTokто ким эле атын эстей албай атам, авария болуп бутунан айрылган бир блогер бар. Ошол өзүнө тамашалай берет. Мен одноногий бандитмин депчи. Анан башка жерге Facebookка же Instagramга чыкса уят демек да, анчы койчу эми болбойт да мындай депчи. Эч болбосо боор ачып болсо. TikToктун ичинде колдошот аны. Колдоп, ал блогер мыкты блогер болуп, азыр канча бир 250гө жакын катталуучусу бар. Анан ошону менен тыйын табат. Ошол аркылуу тыйын табат. Кыйын. Сиздин ырларыңызды TikTokко жайгаштырып көрдүңүзбү? Которгон ырларды? Жок. Аны башкача формат кылып эметчике. Бул YouTube'дун форматы, бул Instagram'дын форматы. Биз TikTokко башкача. TikToктуку кандай десем, мен бул сөздүн орусчасын да билбейм, англисчесин. Айта берсеңиз, биз чоң которуп көрөлү. Орусчасын таптым. Активный. Аябай активный болуш керек да. Себеби дегенде биз көргөн контент TikTokто 15 секундтун ичинде бүтүп калат да. Ошо 15 секундтун ичинде сен адамдын жүрөгүн алсаң, ал сага катталат. Эгер жанакы кыйын блогерлерге окшоп мага жазылгыла деп анан аркы берки деп койсоң, ошо ойдон калып каласың. Акыл мырза, сиз эми бир аз сиз жөнүндө дагы сүйлөшөлү. Маегибиздин соңунда алып баруучусуз, оюн зоок, оюн куруучу асаба болуп жүрдүңүз көп жылдан бою. Анан эфирдин алдында айтып калдыңызда, мен ырактайт окшобойм бул тармактан депчи. Мен үчүн таң калыштуу да, себеп дегенде мен өзүм ырактаган киши катары билем. Мисалы, күнүмдүк тыйын тыпыр, нан, үй бүлө, бала бакыра дегенден баш тартыш жок, эми ой эмес, эрк керек. Такыр эле кетип калыш болбойт го дейм. Тааныштар бар да. Келе кой, кызмат кылып бер дегендер. Андай боло берет. Бирок акыркы мына 2-3 айда ошол YouTube'га анан кандай десем, телеформатка өтөйүн деп атам да. Интернет телеформаты. Эгер сиздин эркиңиз болсо, сиз мындай кыялкеч адамсыз да, сиз көп контент көрөсүз, көп контентти жутасыз, анан кайра мындай аш кылып чыгарасыз дегендей. Эгер сизге Акыл Осмоновго калтыра турган болсо, кандай социалдык тармак ойлоп тапмак элеңиз сиз? Кандай комбинациялардан куралган? Ойлонуп көрдүңүз белем да? Менин кыялымдагы соц тармак моундай болмок депчи. Окуй турган го дейм. Окуй турган? Ооба. Себеби дегенде мен видеодон, видео, фотодон бир аз чарчадык го дейм. Окуй турган мына микроплатформа жалгыз эле го дейм, Twitter сыяктуу. Андан тышкары
башка эчтеке оюма келбейт да. Окуй турган платформа болсо деп атасыз, э? Кандай сон? Жазып, окуп, бири-бири менен маектешип турган. Өзүңүз жазуучулук менен алектенесизби? Андай да бар. Андай да бар. Блог, кичинекей рассказдар. Кичинекей рассказдар. Ал бияка эмес, ал орустар үчүн жазам. Себеби дегенде шарт ушундай болуп калды. Кыргызстанда атым чыкпай калды. Ал эми орустардын каналдарында мен орус деп жүрүшөт. Ошон үчүн орустарга иштеп калдым мен. Атыңыз өзгөргөнбү тиякта? Жок, Акыл Осмонов деп эле жүрөт. Бирок мына биринчи каналдан айтерсиң болот да, каналдын. Биринчи каналдан орус деп айтты, анан дагы башка каналдардан биздин россиялыктар манайы жакшы деп көрсөтүп калышты. Ошентип анан мен жасаган контент көбүнчө ошо орустарга жагып, орус жактарда таралып калды. Каланды да. Кыргызстанда тилекке каршы сенин атың чыгыш үчүн же вайнер болушуң керек, же гиф өткөзүш үчүн керек болду. Экөөнүн бирөөсү, э? Анан жаза турган адамдар бияктан аты чыкпайт. Ко деп ойлойм, азырынча. Бирок Кыргызстандан кетпейсиз. Жок, кетпейм. Куулса да кетпейм Кыргызстандан. Чоң рахмат сиздин позицияңыз үчүн. Акыл Осмоновго ыраазычылык билдирели. Эскерте кетсек, Акыл Осмонов өзү жана бир канча адамдар менен биргеликте угуусу, көрүүсү начар адамдар үчүн кадимки биз көрүп аткан, угуп аткан ырларды же болбосо YouTube, Instagram контентти жаңсоо тилинде мындай кол менен которуп, угузуп, инклюзивдик мындай маанайшат порталы десек болот, инклюзивдик маанайшат контентти жаратып жүргөн адамдардын катарын толуктап жүрөт. Сиз менен маек куруу биз үчүн абдан кызыктуу болду. Проектиңиздин мындан аркы өнүгүшүнө ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Бишкек каналы. Учурда биз Одноклассник, YouTube жана Facebook социалдык тармактарда түз эфир аркылуу чыгып атабыз. Ал эми ошол эле берүүбүз бир канча сааттан кийин кайталоо аркылуу Кыргызстандын бүт региондорунда жайылып, Бишкек каналы деп атыбыз менен чыгабыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Алдыда Имарат Прогресс курулуш компаниясынын жарнамалык блог болот. Ал жактан сиз декабрь айында эгер шартыңыз келип ыңгай болуп үй алып кала турган болсоңуз, анда алмалуу сезон акциясына катышасыз. Бул акциянын негизинде iPhone 12 Pro, iPad Pro сыяктуу сонун белектерди дароо каалаганын белекке аласыз. Жарнама. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Мына ошентип биздин дагы кечки кезегибиз сөз соңуна келип жетти. Дагы бир жолу кайталап өтсөк, сиздер биздин берүүлөрүбүздү бир канча сааттан кийин бардык телеканалдарда көрө аласыздар. Биз бүгүн Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эльвира Сурабалдиева, блогер жана жаңсоо тилин кыргыз ырларын угузуп жүргөн Акыл Осмонов жана Умтулуу 2020 номинациясын жеңген белгилүү журналист Айбек Бийбосунов менен маегибизди уланттык. Биз ушул аптабызды берүүлөрүбүз ушу менен жыйынтыктайбыз. Кийинки аптада сөзсүз түрдө көрүшөбүз. Мен экран аркылуу бизди көрүп жаткан бардык мекендештериме аманчылык, эсенчилик тилейм. Коронавирус илдетинен алыс болуңуздар, жакындарыңыздар менен бактылуу болуңуздар. Бардыгы жакшы болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.